темир эшиккен, аны менен жапты. Бул тарабында жапты, ичи караңгы. Анан тургузуп алып уруп атат. Арты кафелби кандай ошондой экен да башым менен тийип атам да кафе. Ушу менен эле бүтүп калат турбайбы? Болдубу эмне депчи. Мен жана элге жардам берейин, тартайын деп келгем да депчи. Ошондой ой кетет экен да. Уже бүттү турбайбы депчи. Өлүп калса не сожалели. Элиң бар сен бийиксиң дейт, элиң жок сен кийиксиң дейт. Эл өзү билет. Кукулов байке менен кандай анан? Крышасыз иштер бүтпөй калды. Канчалык суммага чейин сунуштады эле бизди реклама кылыңыз деп. Кокулов Эрлан депутат болбой калса кайра келем десе, аласызбы кайра жумушка? Несахар принадлежит вам только. Бийликке барганы максатыңыз барбы? Бир учурда канчалык көп сумманы колуңузга кармап көргөнсүз? Эрлан Кокулов бир түнкү клубка барды эле. Кепка менен киргизбей койгон. Сиз бардыңыз бир ошол жакта? Так. Градус накаляется, мен кино көргөндөй эле болуп отурам. Азыр уруш кетем аз. Саламатсыздар биздин урматтуу катталуучуларыбыз. Биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн өзгөчө конок. Силер менен адаттагыдай эле силердин алып баруучуңар Накта подкастер Нурсейит Анаркулов, менин соведущийим Кычык, кадрдын сыртында эч кимге көрүнбөгөн. Анан бүгүн бизде конокто Умар Даданов, Несахар Берис. Неге мага грозно айткан жоксуз? Дегенде эле бул сөздү баардык общепиттердин бизнесмендери баардыгы коркотпош керек ушул сөздү укканда. Болуп калат андай. Биз кирип барганда эле Умар Даданов дегенде эле бетин жабышты. Блин депчи. Тартпагыла деп качып. Несахар берүүсү канча 7 жыл болдубу же андан да ашып кеттиби? Андан да көп болуп кетти окшойт. Андан көп болду. Мен дароо статистикадан баштагым келип атат. Анткени биздин темабыз бүгүн общепиттин арасында болот, ушул тазалык жөнүндө болот. Эми деги эле бул сиздин жумушуңуз да. Статистика боюнча 2023 жылы бизде Кыргызстанда общепиттердин нарушениясы менен жабылган 74 эле предприятие болгон экен. 74 эле. Чет мамлекетте ошол эле АКШ менен салыштырганда бир жыл ичинде 100 000 общепит жабылуусу болгон. Нарушениясы менен 100 000. Эми населениябыз ар кандай, бирок 100 000 менен 74 айырмасы асман менен жердей да. Анан сиздин бир жылдык чыгарылыштарыңызды 2023 жылы карап чыктым. 47 чыгарылыш чыгыптыр. Ошондо 74төн 47си там принцип көбүнчөсү жабылган. Мындай санап көрсөк, в принципе эми деги деле ким иштейт деген кызыктуу. Ушунча предприятие жабылган экен. Сиз Общепит жөнүндө бул мындай да. Тиги эле 2023 айттыңыз, 2023 айттым. Биздики мен ошол так санын унутуп атам да. Биз өзүбүз дагы карап Несахар долбоорунан канча жер жабылып, кайра ачылып атат да биздикичи. Биз баргандан кийин тигини тартып бергенден кийин биз айтып атабыз, кайра реклама кылып сиздерге тартып беребиз депчи. Иштеңиздер, пожалуйста, реклама кылып беребиз кайра депчи. Сонун кылып, мына жашынакай моюнуна алды, сонун иштеп атышат деп ошону тартып беребиз деп. Анан насчет санэпидемстанции, Сампин булар деген мисалы кечеки күнү эле айтайын, жакын күн жок деп. Того? Сиз полный изучать этип турсаңыз, Жок деген мен просто негизи эле көрөсүз, изучать этпейм, мен негизи көрөм да. Анткени мен башта сиз менен таанышканда эле айттым го, мен сиздин чыгарылыштарыңызды биринчиден эмне үчүн көрөм, мага аябай жагат. Мен как развлекающий контент көрөм. Анткени кээ бирки видео чыгып калган адамдар чындыгында стендаперлерден да мыкты тамашаларды айтып турат. Да, аябай кызыктуу окуялар болуп турат да. Мемдер. Ошондо көрүп турам. Ошо статистика деп калдыңыз. Сизде демек статистика бар, ушул мынча чыгарылыштын мынчасы жабылды деген. Биздики ошондой бир сире отуруп карап чыккам менчи. Анан санэпидемстанцияга караганда биз көп жерде караган болуп калганбыз да. Биз бир жылда Кыргызстанда 2 жол айланып чыкканга аракет кылам да менчи, Кыргызстан. Жаңы эле айтып атпайм тигил жерде деп, мисалы бул жерде Мамырбайдын самсакана бар экен. Жибек жолунда жана сонун жанындагычы. Анан ошол жерге барсак, ал жер кандай десем, негизи мындай да, столицадан Борбор шаардан Бишкектен алыстаган сайын ошончолук антисанитария боло баштайт да. Азыр Бишкек кудайга шүгүр оңолуп калды бул жакка. Табыш кыйын да мындай. Анан Мамырбайдыкына барсам, ал жер такыр эле болбойт. Негизи эле иштегенге болбойт ал жердечи. Жабыш керек. Биз барып кеттик. Андан санэпидемстанция барып туруп, барып опечатывать этип салыптыр. Азыр кайра ремонт болуп, жашынакай болуп иштеп атышат. Билер внепланово текшергенге укугу бар. Мамлекет тарабынан аларга текшергенге укугу бар да. Просто иштеш керек да бул жерден.
Мен всегда ушуну айтып келем. Мисалы, санапидем станция деп баргыла, карагыла, Instagram аккаунт ачып койгула. Азыр бүт мисалы мэрияны отпечатать этсем, мэрия барып карайт. Ошентип мисалы ошол эле милиция кызматкерлери мурун жок болчу, билесиздер. Ооба. Кандай болуп атса да кимди каякка кайрыларыңды билбейсиң да. Ошондой болчу. Анан мен айтып атып, мисалы Оштун санапидем станциясына страничка ачтырттым Instagramдан. Санапидем. Санапидем. Оштуку. Алар барат, мисалы, мына биз бүгүн проверка кылып атабыз, ушинтип текшерүү жүргүзүп атабыз Маалымат дейт менен да. бөлүшөт иштеген. Мына биз иштеп атабыз дейт да. Бирок жакын арадан баштап чыкпай калышты аларчы. Карап турабыз да. Анан Бишкектикиндер эле айтып атам, ошентип ачыкла, просто иштегениңерди көрсөткүлө депчи. Мамлекет тарабынан аларга зарплата берилет, мисалы. Трудовой жүрүп атат. Өткөндө санапидем станцияга бардык бизчи, лаваш тартканбыз барып. Ошол жерде эмнеге карабайсыңар буга чейин деп. Көргөм, анда көргөм. Иштебейсиңерби десем, эмне деди эле мен? Урод деди эле, быдыла деди эле. Ошенткен да мен тияктан замы бар экен да, ошентип мени урушкан. Анан мен кирем деп атам да, кирип алар менен сүйлөшкүм келип атат. Элге көрсөткүм келип атат, камерага тартып атат депчи. Эл журт көрүп атат деп. Анан айтсам ошентет. Азыр оюм бөлүнүп кетти. Башка жакта ойлонуп кетпедим кийин. Анан тигил ошол замы эмне дейт? Мен жетекчисине кирейин десем, главврач кирейин десем, ал деген Англияда дейт. Англияга эмнеге кетти десем, командировкага кетти дейт. По пищевой безопасности. Сиз элестетип атасызбы? Бишкек, мисалы, Кыргызстан мамлекетинин бул деген главврач. Анан ошол ушунчалык мындай чет өлкөлөргө барып по пищевой безопасности ошонун баарын, мисалы, мамлекет акча бөлүп берген үчүн барып атат, ошон үчүн зарплата алып атат. Анан, пожалуйста, иштегиле деп атабыз да бизчи. Менде сөзсүз түрдө сиздин контентиңиз аркылуу санапидем станцияны жаман көрүп калгам, аябай жаман көрүп калгам. Анан бирок эми биз журналистика деген нерсе өзүнчө эки тараптуу деген айтылат го. Биз аракет кылып көрдүк. Мен эки тараптуу дебейм. Менимче, менин оюмча журналистикада жок да эки тараптуу деп. Журналистика деги деле жок. Бизди активист десек туурараак болот деп эсептейм да. Менин оюм бул. Анан биз ошо санапидем станция менен чалышып сүйлөшкөнбүз. Эмне дейт? Сөз кычыкта. Кычык деген ошондо менин аркамда отурган. Биз чалып сүйлөшкөндө ал жактан мындай жооп келди. Карай берсе боло береби? Карабай деле койсоңуз болот. Ал жактан мындай жооп келди. Бизде кезексиз текшерүүгө уруксат жок. Бир жолу бир жылда текшере алабыз. Калган учурда биз уруксат кагаз алышыбыз керек. Ал кагазды Минэконом берет. Акыркы учурда мораторий болгондуктан Минэконом бизге кагаз бербейт. Биз аны түшүндүрөбүз, аны эч ким түшүнгүсү келбейт деген жооп келди да аларданчы. Анда жоюлуп кетишсин анда. Если текшергенге болбосо, барып элдин ден соолугун караганга болбосо, мынакей мен көрсөтүп берип атпаймынбы? На данный момент азыр Кыргызстанда кандай гана болуп атат деп. Чын бул азыр эгерде мисалы карабасак ушул нерсени, ден соолугубузду карабасак, кыргыз элин мындай, мен мурунда айткам ушул кичирейип эле келатабыз го баарыбыз элечи. Мурунку мисалы мен билбейм, мындай ата энелерибизди карасак, ошолордун поколениясын карасак, чоң адамдар болчу да. Азыр мындай быйтыйып эле келатабыз. Анан ошол эле жанагы орун бүт бар экен ошондон да. Тамак аштан зависит этет. Биздин генетикабыздан бери тамак аштан зависит этет да, кыргыз элинин. Мы есть, что мы едим деген. Да, биз эмнени жеп атсак, анан биздин эртеңки келечегибиз болот да бул да. Анан бизге мораторий берилди, ана текшерген болуп, Минэконом уруксат бербейт. Мен факт көрсөтүп берип атам да атам аларга. Видеодо отурат. Иштегиле. Минэконом эмнеге бербейт? Алар берет. Булар деген внепланово текшерип барганга укугу бар. Внепланово. Ошондо сиз санапидем станцияга барып, чогуу иштешели деп ушундай сунуштар болгон да, Ооба, болгон. То есть мындай жаңы законопроектлерди киргизип, ушул тармакта мисалы үчүн эмне үчүн текшерүү аз болуш керек, эмне үчүн запрет коюлат, ошол жактарынан жардам берели, озвучка кылайлы, мындай общественный резонанс кылайлы деген сунуштар болду беле? Жок, резонанс кылалык деген сунуштар болгон эмес. Негизи эле бизде алар менен иштешелик деп, мисалы, чогуу көрөшөлүк ошонун үстүндө. Сиздер мисалы мамлекет тарабынан силер санапидем станциясыңар, мисалы, атайын ушул жаатты карай турган, көзөмөлдөй турган органсыңар. Жүргүлө карайлык деп ошондой болгон. Андай жок го өзүлөрү кайра элечи. Алар менен да иштешкенде азыр күнөөлөнгүм келбей атат. Анан эртең күнү чыгышып, Омар бизде ушинтип айтты деп, анан сотко кайрылышып дагы ошондой да болот да. Бирок менде фактылары бар да.
Мен сиздин санэпидстанциясына ошол барган видеоңузду көргөм. Киргизбей койгон. Мен огородкон кое алып. Деги деле ошондо мага кызыктуу болгондо киргенби аягында бар аягында киргенсиз, киргенде отурганда дагы жооп бергиси келген эмес. Анан башка бир врач чакырып көрүп ал жооп берген. Деги деле сизге ушул мамилесинен аябай кызыктуу да. Мамилеси кандай? Мындай ал бир эле учурда видео тартканы. Деги деле ушул видеону тарткан сайын жөнөтүп турасыздар да, мен сөзсүз түрдө ишенем. Жөнөтүп турасыздар, улам сайын текшергиле деп. Ага эмне деп жооп берет де, деги деле жооп береби? Биз карап атабыз, карайбыз деген эле. Ошондо деле биз деле тигил жана келген байке менен биз барып кеткенде ошо менен сүйлөшкөнбүз. Биз тартып атабыз, барып карагыла. На основании ошол видеодо деле бар. Учурдан пайдаланып айта кетейин, Не сахар долбоордун YouTube каналына кирсеңиздер болот. Анан ошол жакта деле бар. Тигил байкеге ошентип эле айтып атам, анын номерин берген ал. Биз сүйлөшүп ошондой болгон. Бирок сөз менен эле пока что. Ошол болуп атпайбы, өзүлөрү айтат да жоголуп кетет. Андан кийин мен ошол лавашка барганбыз. Лавашка барып, атайын оператор баланы алып, азыр биякта отурат мына. Анан алып, чогуу барып, ошол жерде туруп, тияктан санэпидстанциядан бери эки-эжеке келген. Мен жаман көрөт да, сүйлөшүш невозможно алар мененчи, эки эже менен. Анан ошон бир нерсе болуп, тигил эже бир эжеси жаныма келип учурашып, анан бир эжеке ар жакта турат, анан бирдеке болуп эле жок болуп кетишкен да аларчы. Сизди ещё ошол видео сөккөн, мен эсимде. Ошондой болуп атат да. Закон боюнча айтып атпайсызбы, внеплановый проверка уруксаты бар депчи. Бул жактан алар жооп бериптир да, биздин уруксатыбыз жок деп. Бар, Минэкономго эле шылтай беришет. Минэконом бизге уруксат бербей атат депчи. Мага кызыктуу, кычык маалымат издей аласыңбы закон боюнча? Кандай болот? Ошо издеп тургулачы пока, сүрөшүп тура бери, башка тема. Бирок кызыктуу, бул теманы да до конца добивать этип, бир чечимге келип туруп, анан санэпидстанцияга же бирөөгө обращение кылыш керек, иштешибиз керек да. Эми болбосо менимче чындыгында күн сайын тамактанып аткан нерсебиз. Эми биз деле азыр шаар болуп калдык да, шаарда эч качан үйдө тамактанбайт. Только көчөдөн. Только көчөнүн тамак жейсиң, анан ошондуктан аябай маанилүү. Сизден сурагым келип кетет, азыр чын эле жакшы иштеген кафе, ресторан компанияларга реклама болуп кетсин. Каяктан жегенге безопасно, не сахара рекомендую. Анын акчасын да сурайбыз реклама үчүн. Төлөп кетсин. Бул жерде мындай да, жанагы рабочий процесс деген бар да. Мисалы, официант барып повардан бир пловду алды. Аны көтөрүп бартат, сизге алып келгиче жана эми азыр баарын эле жана ресницалары чапталуу го, может ресницасы түшүп кетиши мүмкүн, кирпиги түшүп кетиши мүмкүн, может чачы түшүп кетиши мүмкүн. Аны алып барып сизге берет да. Анан сиз мага чаласыз, кечүүнү сен мага рекомендовать этип атпадың белең? Ол жердики депчи. Аны рабочий процесс деп коет да. Мисалы, ал нерсени мисалы рабочий процесс деп коет. Анан бирок на самом деле мисалы кухнясы таза болушу мүмкүн да. Анан келе атып, баягы общепит ошондой да постоянночи. Мен сизге башкача суроо берейин. Кайсыл кафе ресторанында официанткалардын кирпиги жок? Аны билбейт экенбиз. Деги деле сунуштамалар реклама аркылуу общепиттерди, эми билем, алар реклама кылсас уже болбой калат да турабыз. Бирок кандай болсо да канчалык суммага чейин мындай сунуштарды эле бизде реклама кылыңыз деп. Общепиттер биздикин келип тартып кетпейсиңби, анан биздики неме реклама кылып койбойсуңбу анан деп. Негизи андайлар эле болгон. Бирок по суммам айтпай эле коеюн эми. Мен жаңы элекедей айтып атпаймынбы, тигил бул рабочий процесс болуп калышы мүмкүн дейм да. Кайра эле бизге келип туруп, бизге сөз тийип калат ошондой нерселер. Деги деле аларды ошон үчүн реклама кылыш да бир аз опасно болуп калат экен да, мындай айтканда. Мен апамдан суроо. Апам айтат, постоянно барып текшересиңер, экинчи жолу келебиз деп айтып кетесиңер, бирок ошолордун экинчи часть видеосу чыкпайт дейт. Кээ бирөөнү ошол барганга үлгүрбөй калабыз. Кээ бирөөнү барабыз, карайбыз, анан тиги Не сахар деп YouTube канал ачып албайсыздарбы, чтобы биринчисинде экинчисинен кайра барманго. Экинчи ведущий ала алыңыздар. Бул жактан основной текшересиз да. Экинчи жолу келем дейсиз, ал жакта экинчи жолу барып текшерип коет. Бул деген неме? Ал жерде мисалы кайра барып караганда, баягы эмне үчүн кайра барбайм азыр? Мисалы барбаган кафелер бар да арасындачы, кайра бармагандар. Аларга деген мисалы жалоба керек да магачы. Фото, видео фиксация, факты керек конкретный. Мен эмнеге барып атам ал жерге? Ошол нерселер бар да. Как раз ошол законго таянып барыш үчүн. Жок, ал законго таянып барыш үчүн эмес. Мен мисалы кетип барат, мындай деле кире берем. Мыйзам боюнча. Мен эгерде ал журналистикага таянбаганда, мен
кардар катары деле кире берем. Өзүмө, если мне интересно. Я могу зайти и посмотреть. Мисалы, кандай жазылып атканын. Ошонусу бар да. Анан биздики азыр мисалы на данный момент жанагынча ушунча элдердин кайрылуулары көп бизде. Анан тигилерге кайра барганга деле үлгүрбөйбүз да жана. Бирок фактылар бар болсо биз барабыз. Деги деле бир күндө канча жалоба түшөт? Плюс минус да санап цифралар менен. Анан ошолордун арасынан канчасын макул кылып, бир жумада канча жолу съемка кыласыз? Бир күндө 80-100 80-100 келеби? Мен мисалы жана ойгондум. Бүгүн түштөн кийин турдум. Кечээ уктай албай. Анан ойгондум, карасам тиги WhatsApp'та карап турам да. Кетип баратат. Мына мен жана көргөн нерсемди айтып атам да. Анан 60ка жетти, уже токтойт го деп атсам, уже 100дөн ашып кетти да. WhatsApp. Ошондой да. Анан жанагы ошо 100 адамга кайра жооп бериш керек да. Ошонун 40 жооп бердим да. Анан 40 адам кайра жазат. Анан кайра жооп бергенде уже 80 адам менен сүйлөшкөн болуп кетесиң да. Жаман чарчайсың ушундайдачы. Эгер сизге жооп берет болсоңуз, подкаст бүтсүн, чыгып жооп берет. Күтүп тургула берасыз. Немеден жана морально чарчайсың да, ошончо адам менен жазышкан, ошончо адам менен жооп Мен берген. ойлогом сиздерде менеджер жооп берет деп. Менеджер ошол көбүнчө иши ошого жооп берген. Неге өзүңүз лично? На данный момент андай жок бизде. Баягы эмне үчүн жок, буга чейин деле тагып уже өткөрүп берип ошентип салмакмын. Анан баягы жеке кызыктар болуп калышы мүмкүн да андай адамчы. Мисалы келип түштү сиздин заведениеңизге. Сиз менен мен таанышмын. Досу. Анан жөн эле ойнчу деп деметип салышы мүмкүн да. Демек мындай окуялар болду беле? Жок, бизде болгон эмес. Мен эч кимге бере элекмин. Анан тигил просто баягы элдин ишеними да. Ар бир заведенияга кирип баратканда жанагы айтып кеткендегидей аркаңда кыргыз элиң турат деп, ошол эл үчүн деп ошентип кирип атсаң, андан кийин анан болбой калат да, жана өткөрүп берип койсуң. Туура. Съемканы башкача жаатта болуп кетиши мүмкүн да. Съемканы бир жумада 2 выпуск чыгарганга аракет кылабыз. Жок, чыгарасыз, бирок чыгып калгандарды көп да, ошондо бир жумада канча жолу барып тартып келесиз? Сиз күн сайын текшерүү, менин оюмда мындай болгондо, Умар Байкенин обычный күнү. Эртең турду, кофе ичти, кетти текшерүүгө деп туруп, адреске барды да күн сайын ушунда өткөзөт. Жок, андай эмес. Мисалы, биз тартар менен чыгарганга аракет кылабыз да. Көбүрөөкү чын эле, мисалы, бир жумага уланып кетет. 2-3 видео тартып калышыбыз мүмкүн, 4-5 видео тартып калышыбыз мүмкүн. Түнчүндө чалып калышы мүмкүн бизге. Срочно келе калыңыздарчы деп. Жана больницага чакырып калышы мүмкүн. Ошондойлор бар да. Эгер срочно чын эле түндө барасызбы? Ооба. Кадимкидей. Кетип. Биз баягы роддомго сатканча да бар да. Роддом көргөнсү. 12 бирлерде ошентип бир жерде дытып болот, ошолорго барып жана баягы жардамыбыз тийсин деген эле ой. Ошончо. Бул үчүн респект. Жашоо рахмат. Сахар болсун сиздики. Не сахар болот. Кстати, ошол столду биз сизге даярда сахар алып келебиз. Көпө кошосузбу? Жанатан бери ойлонуп атпаймынбы, тиги сахарды эмнеге коюп койгон деп. Бул эме менден сизге белек жашооңуз сахар болсун деп. Не сахар боло бербей. Рахмат. Бирок тигил мен жашоомон немени сахарды отказ кылганга аракет кылам. Баягы күнүмдүк жашоодо дейсизби? Баягы элге дагы пайдалуу болсун деп, баягы биздин немебиз. Негизи сахар көп ичпеш керек да такыр. Деги деле ошол менен дагы байланыштуу болуш керек, не сахар деген ат башында. Же бул не сладкая жизнь деген эмеси? Бул муну Эрлан байкебизден сурасак жакшыраак. Мен ооба сөзсүз түрдө эле Кукулов байкебиздики да. Бирок ат өзгөрүлгөндө, ат өзгөрүлбөйт, точнее, алып баруучу өзгөрүлгөндө, анын ошо аттын бир башкача маңызы чыгат да. Анткени ошонун характерине, ошонун ишине жарашып калат да. Азыр сиз менен байланыштуу болуп калды да, не сахарчы. Сиз менен не сахар деген ат эмнени билдирет деп эсептейсиз? Не сахар это выявляет немени да, антисанитарию. Из-за этого это не сахар деп ойлойм. Проект не сахар. Сиз жашоодо өзгөрүүлөргө кандай карайсыз? Бул биринчи суроо. Экинчи, сиз эң кыйын өзгөрүү эмне болду эле? Мен үчүн кыйын өзгөрүү жашоомдогу, ушул не сахарга келип калганым го. Мындай жаңы кадам болгон турбайбы? Эмне чоң кадам, аябай. Анткени көп ойлондум мен. 3-4 күн ойлондум окшойт. Кандай кылсам, эмне кылсам. Чоң ответственность болду, мындай мага аябай.
жанагынча элге жоопкерчилик алыш бул деген аябай татаал нерсе да. Баягы айткандагыдай заправкадан токтосом безин куяйын деп токтодум. Немеден, кеминден. Анан кирип чыктым, чыксам эле бир эжекке учурашып калды. О, кандайсың балам, кандай жүрөсүң деп. Анан учурашпан мен. Андан кийин анан ар жактан степ вагон бу ушундай экен. Семейный машина. Анын ичинен анан чоң апа чыгып атпы. Чоң апа чыгып бетме-өнө учурашып, анан неберелери да бар экен жанында. Баарыбыз чогуу туруп алып сүрөткө түштүк да ошол жерден. Баягы айтып кеткендегидей эле жана бир оор жүктү алгандагыдай да, элдин ответственности аласың да. Деги деле өзгөрүүлөр бул биздин жаңы жашообузда жаңы бир тепкич болот го, жаңы уровень дегендей. Ошол эле бул жака келип атканда Бакай банктын рекламасын көрүп калдым. Время менять банк депчи. Бул коркунучтуу болушу мүмкүн жаңы кадам жасоо. Бирок жашоодо жаңы кадам жасоодон коркпош керек эч качан. Бул жаңы кадам, жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы нерсени ачып бериши мүмкүн. Ошондуктан время менять банк, Бакай. Акырын рекламаны киргизип кеттиңиз. Приложениени ачып көрсөтүп салбайсызбы? Мен жаныма туруп алып элечи. Мен жаныңызда туруп алып. Сабыровду болчу. Көрдүңүзбү? ЧБДдабы? Почти ошондой. Шоколадты кармалып турат го кечке. Мен деле жана реклама боюнча сонун сүйлөшүп баратканбыз. Элестетип эле Нисахар тартып барып атат да, эми бир долбоорду чалар деле акчага муктаж да рекламага. Эгер сиз телефон уюлдук нерсени сатып рекламаңыз келсе, мондай идея бар да. Кетип барып атат да Умар Донов байкебиз. Анан киргизбей койду да, камерасын калтырып койду. Камера ушу телефонго деле тартса болот деп ушат го көбүнчөчү. Ладно деп алып чыгып туруп, менде мындай модель, мындай телефон, мен ушуга тартып атам десе, кандай реклама? Ошон үчүн батыраак ойлонуп, реклама боюнча жасаңыздар болот. Туура айтамбы? Элестетип кеттим просто. Өзүңүз главное күлүп жибербешиңиз керек. Серьезный жүрөсүз ал жакта. Ушул жашоо жөнүндө суроо болбодубу жаначы? Жашооңузда бир аз ал жакта да утпайсызбы, серьезный жүрөсүз депчи. Азыр айтып кетейин, ал жакта деле ушундай эле жүрөм, просто урушуп атышпайбы мен, анан эмне күлүп тура берем мен. Ошондой. Бирок мен көргөндө аябай күлөм алар. Особенно жана эже бар го, базарда 15 000 сом оюнчук сатканчы. Бул чалып алып мени коркут деп өлтүрүп, капыр как будто мындай эркексиңби деп. Ошондуктан чындап эле ошону көргөндө уялып кетем. Бизде ушундай элдер бар экен деп. Уялбаш үчүн время менять банкта коюшпа. Время менять сознание. И банк тоже. Уланталы болду. Это ошол жана именно атын айтканда ошол болуп атат да, не Сахар деп. Ошондой деп ойлойм. Эми не Сахар, Умар Даданов. Танышкандай эле сразу эле. Как будто менин атымдай эле болуп калды бул проект. Нисахар дегенби? Фамилияңыздай эле. Фамилия. Умар Даданов бул атыңыз, Нисахар фамилияңыз. Ошондой эле болуп калды. Байкайм бардыгы эле тааныйт сизге баргандардычы. Тааныбагандар өзгөчө орой мамиле кылат. Эң орой мамиле мен бир жерден көргөм, сизди дарбаза менен чабып урган, нени гана кылган эмес. Бирок өзүңүздүн окуяңызда калган эмне болду? Жанагы Белоцкийден эт саткан жерден, эт бойнядан көргөндүрсүз. Бычак менен өлтүрүп салам деп бизди сабап, аябай тепкилеп, камерабызды тартып алып, ошондой учурлар көп болду да. Анан ошондо биз сотко кайрылып, сотко берип, анан 20 000 сом административный штраф менен чыгып кеткен да. Ошол обидно болуп калды. Өлүм окшойт деген бир сезим келди беле? Ушул съемкада жүргөн. Походу мен реально бул жолу өлдүм окшойт, доигрался деген. Мен турам. Операторум да ишке сүйрөп кеткен. Жануста дагы бир бала бар болчу, аны да ишке сүйрөп кеткен. Биягында эшик, темир эшиккен, аны менен жапты. Бул тарабында жапты, ичи караңгы. Анан тургузуп алып урут. Сизди кадимкидей. Анан арты кафелби, кандай ошондой экен да, баш менен тийип атам да кафелге. Мындай дегенде. Баш бир чыңалып ооруп кетет го. Деп. Аябай мындай катуу болуу болуп кетет го, ошентип. Ошондон ойлонуп атам да. Ушу меле бүтүп калат турбайбы? Болдубу эмне депчи. Баягы эми ошентип мен жана элге жардам берейин, тартайын деп келгем да депчи. Ошондой ой кетет экен да. Уже бүттү турбайбы депчи. Оправданно же неоправданно өлдүм деп эле эсептейт белеңиз. Мен туура жолдо өлдүмбү же туура жолдо өлбөдүмбү деп кантип ойлоп атасыз? Оправданно мен деген ал жерден мертвечина сатып атышкан. Өлгөн, арам өлгөн малдын этин сатып атышкан.
Мен баягы элим жерим деп бардым, элдин ден соолугу деп бардым да ал жергечи. Оправданно эле болмок, То есть по-моему. өлүп калсасы не сожалели? Да. Ооба. Анткени эл үчүн деп баргандан кийин эми билбейм, эми ар бир эле адам ошентип ойлойт болуш керек. Баягы жакшы нерсе кылып атып, мисалы даватта жүрүп же мисалы умрага барып, анан ошондой деп ойлойм да. Мен мисалы өзүмдүн жумушумду деле баягы элге жардам берип атам деп ойлойм да. Ар бир жерге кирип баратканда баягы жүрөгүңдө кыргыз элим бар аркамда деген нерсе бар да. Элим үчүн деген сөз бул деги деле менимче азыр элим үчүн деген сөздүн баркы кетип калды да. Тилекке каршы. Анткени туура эмес адамдар дагы айтат аны, туура адамдар да айтат, анан эл адашып калган. Эл үчүн деп ар күнү угуп берипчи. Сиз үчүн бул сөздөр кандай мааниге ээ? Деги деле ушул эл үчүн деген сөздү ким айтканга укугу бар, кимдин айтканга укугу жок? Бул сөздүн мааниси кетиптир дегенге я поспорю да. Мааниси кеткен деле жок. Просто баягы өзүбүздүн элибиз билет. Баягы эл тараза эл сынчы да. Элиң кандай эле? Элиң бар сен бийиксиң дейт, элиң жок сен кийиксиң дейт. Эл өзү билет кимдин чын эле иштеп атканын, ким жөн эле сүйлөп аткандарды. Андайларды биз канча жыл көрүп эле келатабыз. Мисалы кечөөнү жана KFC'нин выпуску чыкпады. Ооба. Бүгүн мага жиберип атат. Бир байке бар. Мен деле аны жакшы билбейт экенмин. Немесине атын айтпай эле коеюн азыр, эми баягы сөзү эсимде атат да. Аны историясына чыгарып эле жана публикацияларына чыгарып Instagram'дан кайсыл жерде бир ызы чуу болуп атса же бирөө неторок басып койду же ошонун баарын карап турат экен да, анан ошого жазып эле отметка кылып эле чыгара берет экен да, кечик элечи. Даже кичинекей блогерлерден бери ошентип чыгара берет экен. Кудук ал адам мага да жазган болуш керек. Отметка кылып эле чыгара берет экен, анан тигил адам жооп берет да. Жооп берсе, жинди кашайтып жазат экен да, жазганда дагычы. Анан жооп берсе, анан тиги огош бетер жазат экен дагы, анан жана подписчиктерди көбөйтүү, хайптын аркасындагы ошондой экен да. Сизге аны мага бир адам кылган окшойт. Менде да ошондой окуя болду. Ачканда жиберишти, анан өзүнчө эле умный сөздөрдү сүйлөп ошентип берет экен да. Анан умный сөздөр сүйлөп деген эми сүйлөгөндө тим эле красивый сүйлөйт да. Анан жанагынтип жазганда ошондой адам экен. Анан мага тигил жака мынтип жазыптыр. Недоблогер, вот этого типа надо сажать деп деп жазыптыр да менчи. Анан биринчисинде чыгарыптыр, муну камаш керек. Ал жерге эмнеге барат? Барганда дагы тигилердин ущерб кылып атат тигил компанияга депчи. Эми баягы ал деле журналистика жаатында иштеп жүргөн ал киши деле. Ал наоборот бизден сиз экөөсүнөн образованныйраак болуш керек да, журналистика жаатында жүргөндөн кийинчи. Бизден улуу, тем более көп жашаган, көптү билген, анан билбейм эми ошентип баягы дешевый хайптын аркасынан кылып жүргөнүчү. Мен түшүндүм. Түшүндүңүзбү? Мен түшүндүм да. Ошол Ал адам мен жөнүндө да жазган. Анан ошо мен чалп жана сүйлөшүп атпаймынбы балдар мененчи. Баягы совет этсет анан чын мени токтотуп калышты. Мен аябай токтотуп калышты да, азыр уже отметка кылып туруп кайра жооп берейин дедим да, анан кой дедим. Деги деле Теңелбей эле коеюн депчи. Деги деле ал байкенин стористери бул өзүнчө эле эме да, Санта-Барбара да. Любой нерсени кырып, кандай ушак болсун ошону обсуждение айтып, мен деле ушундай, мен комментарий айтып любой нерсени карап турат экен да, чыгара берет турбайбы. Мен комментарий айтып кетким келет, мен жөнүндө жазган, калп нерселерди мен жөнүндө тараткан учур болгон. Анткени жакында мен көрүүчүлөрүмө айтып кетмекмин, бизде жаңы жылдык чыгарылыш болот, өзүнүн итоги года депчи, накта подкаст жөнүндө айтып беребиз. Ал жактан көп окуяларды элден ушак уккандан көрө өзүбүздөн уккула деп туруп, силерге баардык силер сураган суроолорго жооп беребиз. Мен кызыктуу окуя айтып берейин, хейт боюнча. Бир жолу такси чакырып кетип баратам да, сизди көрүп бараптыр машинасындачы. Мен ойлоп атам, сизди жакшы көрөт окшойт депчи, макул көрө берейин деп кетип баратам. Анан өчүрүп туруп, могул деп эле сөгүп туруп, болбойт, буну эме кылыш керек. Мен анан эмнеге десем айтып атат. Мен эжем кафесин мынтип салган, келип эле урушуп калдырышып алган деп, мен көчөдө кылсам мен аны кармайт болчумун деп. Андай ошондой хейттер көп бизде. Что перебивать этип салмакчы. Не, нормально. Ошондой хейттер көп. Ал баягы мен обязательно мисалы сиздин заведениеңизге барсам, сиз жанагынтип акча таап атсаңыз, кир жерде иштеп атканыңыздан дагы арам өлгөн эттен жасап акча таап атсаңыз, мисалы этти деле ал аябай арзан эт да.
еще билинбей калат. Аны мариновка кылып туруп сиз тияктан куургандан кийин уже билинбей калат да. Ал таза адалбы жанагы. Ошентип иштеп атсаңыз, ана мен барып анын баарын выявлять этип салсам. Мынакей бол монтип иштеп атыптыр туугандар деп. Элиме кайрылып, элге чыгып, ошентип сүйлөп салсаң, анан ал жер жабылып калса, анан сиздин бир 10 тууганыңыз бар да. 10 туугандын канча дегенди билбейм. Ошонун баарын мен жаман көрүшөт да мисалы. Анан билбейм, эмнеге анчалык жаман көрүшөт душмандары. Айтып атпайм, душмандар жаңы элекиндей илимдүү эле адамдар деле ушинтип чыга беришет экен. Кычыкта суроо экен. Сиз айтып атпайсызбы, элдик программа биздики элдикке чыгарылыш депчи, Нисахарда. Бир депутат айым сизди күнөөлөдү да. Атын айтпай эле коеюн, өзүңүз билесиз. Сурабал дейби? Андан кийин ошол сөздөрдөн кийин сиз анын кеңселердин ишканасына барып текшерүүгө барып калдыңыз. Комментарийде көбү айтып калышты. Бул ошол сүйлөгөндөн кийин барып текшерет. Ответкабы деппи? Кандай жооп бересиз? Саламатсыңар достор. Умар байке белгилүү болгондой эле баардык общепиттер текшерип чыгат. Биз да бүгүн Белалжан текшерген келдик. Белалжага жалоба түшүптүр, кухнясын карап чыккылачы деп. Кухнясын карап келели, тазабы экен, таза эмеспи экен. Так, могу эшиктин абайлап кириңиз. Все, саламатсызбы? Ассалому алейкум. Нурсейит Нарыкулов. Биз болсо бул жакта текшерген келдик. Силердин кухняга жалоба бар экен. Администратор чакырып коесузбу? Администраторду? Бейджик бар экен, Темирлан дейт. Пожалуйста, чакырып коңуздарчы. В принципе, азыр келсин, кухнясында айтор бир нерсе болуп атат дейт. Белгисиз, что-то там творится, деп текшерели. Бул жак, в принципе, интерьер хороший. Ну, посидеть было приятно, бирок кухнясында эмне болду экен? Так, Назира, саламатсызбы? Нурсейит Анаркулов, сахар долбоору. Хорошо. 4-чү статьяны билесиз да. Любой жакта келип информация алсаңыз, сиздерге жалоба түштү. Кухняңызда бир нерсе болуп атат деп. Текшерип чыгышыңыз керек. А когда поступила жалоба? Кече күнү түштү бизге жалоба. Белажыда кухнясында бир нерсе болуп атат деп. Какая-то карап чыгалычы. Биздин катталуучулар кызыгып атат. Хорошо, сделаем. Каякта кухняңыз көрсөтүп Бул коесузбу? жакта. Пройдемте, Бул пожалуйста. жакта окшойт. Да. Кеттик. Кеттик бир нерсе. Давайте я вам выдам чепчики и головной убор. А, Хорошо? о, как раз Вы сурайын просто деп аткам. заходите. Так, куртканы каяка чечели, азыр кирип текшеребиз. Так, бизге Бахилова чепчик баарын берди. Халат менен барып текшерип көрүп келели. Кана Пройдемте к нам на кухню. кухняда эмне жалоба болуп тур. Саламатсыздарбы? Съемочка, не переживаем, все нормально. Так, бул жакта жалоба деп аткан, текшерип көрөлүчү баардыгын. Айланып, бир айланып. Бул жакта эмне жазып атат? Телефон эчтеке жок, газ пас, чыгы. В принципе, баардыгы эле кийинген экен, Тамак Личные жазып вещи атат. на работе мы не держим. Газ баллона нету. Здесь у нас хранятся доски, полочка. Холодильник. В принципе, таза эле экен го, эмне болду? Неге жалоба чыгып атат? Түшүнгөн жокмун. Силерге 5-6 адам жалоба берди кече күнү. Эмне? Я поняла, о чем вы. Ага. Смотрите, Так. наверное, жалуются на эти блюда. Что с ними не так? Бул жак таракан таптыбы же? Нет, это блюдо всего стоит 490 сомов. Кандай 490? 490 трат, потому что это акция. Мы запустили такую акцию, щедрую акцию. Наши гости должны попробовать и мясо, и покушать сытно. Так как в преддверии Нового года никто не хочет тратить свои денежки, а мы заботимся о своих гостях. Именно поэтому, наверное, жалуются о том, что у нас очень дешево. Башка общепиттердин заказ түшүп окшойт. Слишком арзан сатып атасыңар деп. Эми башка общепиттерди биз билбейбиз. Эми силер бетиңер жок экен, ачык эле айтайын. 490 сомго муну сатып болбойт да, эми башкалар эмне кылат? Бул деген андай турбаш керек да. Силер түшүнүп атасыңарбы ошону? Түшүнөт атабыз, но мы работаем. Канчага чейин во иштейт благо. акция? Акция бессрочная. Любой күнү иштейт. Достор, бул жак бар түшүнүктүү. Бессрочный акция экен, 490 сомго келип жеп кетсек болот. Бизге үчөн алып чыгып бериңиздерчи, биз чыгып жеп келели. Кеттик эми. Жеп көрөлү, кандай болду экен. Так, жал болуп аткан эменин тамагын алып келди. Жеп көрөлү. Эмнеге бул ушунчалык арзан турат? Ох, муну мяккысыңарбычы, эзилет го. Чын айтканда мен деле жалоба кылдым. Бул слишком вкусный экен да. Бул слишком нереально еще дешевый экен да. В плане соотношений цена-качество это вообще шикарно. Ошондуктан сиздер да келип жеп ана жалоба таштап кеткиле, экинчи жолу тартып кетебиз. Мен мисалы ал мынтип атат да, ребята с камерами взлетают, баягы бизнести ким коргойт депчи. Мен түшүндүм, ал ошол биз кирген заведение мындай акционер же бир нерсе окшойт деп өзүм мындай ойлонуп койдум да ичиме. Анан бертөсүм чыксам немеден эле жогорку кеңеште эле ошентип эле бүт журналисттердин баары чалып эле менден сурап атышты. Мен карап атам, карап атсам
тиги келип калды. Фото, видео фиксация бүт бардыгы менен ошол жанагы айтып атпайсыздарбы кеңсесин депчи, Кудай бергенди айтып атасыздар. Полностью келип калды мага. Анан почему бы и нет? Мисалы. Барып караш керек да, незаконный нерсе болуп атса. Бардык, тарттык. Бүт баары YouTube каналда бар. Кандай болсо ошондой. Охранасы киргизбей баягы эле нерсе да. Публичная оферта деген нерсе бар. Мисалы, если вы здесь занимаетесь коммерческой деятельностью, акча таап бир нерсе кылып ушул жерде иштеп атсаңар, жанагы эле 4 статья закона СП. Ошол менен бул жерден сыртында жана публичная офертаны айтып атпаймынбы, ошол жок болсо мен бул жерге кире алам да. Сыртында жазылып туруш керек, саат момчага чейин жумуш бүтөт, ушундай депчи. Кудай бергенде андай нерсе жок вообще такыр. Мен айтып атам, силерде деген жок турбу, биз жабылдык дейт, кеткиле дейт. Каяктан мени киргизгиле, бул жер деген общественное место. Под частную собственность, бирок общественное место болуп эсептелет. Ал жерде мен жалгыз эле эмес, любой жаран камерага тартып кире берсе болот. А тигилердин өзлөрүнүн ички мыйзамдары бар, баягы эле нерсе да. Ички мыйзамы биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамынан бийик турат да. А бирок Кыргызстандын территориясында турат ал базарчы. Мен кирем деп атам, тигилер киргизбейт. Мен буну миллион жолу Анан мен просто жана доказывать этип бүтө албай койдум да ошончу. Биздин мыйзам ушундай депчи. Анан бүт баары эле неме да баягы. Мен уже жаттап калгам, мен сизге эле сүйлөп берип алам го дейм, уже көрүп берипчи. Незнание закона не освобождает от ответственности деңиз. Анан ошентип азыр суроп айтып алайынчы, кычык дейсизби? Кычык. Анан ошентип анан баары бир кирдик. Ал базарга кирип чыктык. Жанагы жат, мен бул жака по-любому кирем түшүнүп атасыз да. Мен по-любому кирем дейм да. Анан тигел жанагы машинаны неме по запчастям союп саткан жерлери бар го, ошол жерлердин баарын тарттык, көрсөттүк, чыгардык. Андан кийин азыр барып карасаңыз, мисалы, сон аябай сон иреттелип калган да. Жана контейнерлердин момундай турчу багы киши базалчу эмес да, ошонун баарын эки жакка жылып аябай сон болуп калган да. Ошол жооп мага келди, информацияны барып карап коелук деп бардык базарга. Ошол сиз айтып аткан 4 статья негизи эле көп биздеги закондор катары эле мындай обтекаемый экен да. Эмне именно общественный, коомдук интерести коргош керек деп чыгып атпайсызбы? Эмне именно объективно коомдук мына деп жазылып алыптыр да закондочу. Сиз кантип аны определять этесиз? Анан ар бир закондун аркасында жоопкерчилик деген нерсе бар да. Закон боюнча кандай жоопкерчилик каралган ошол законду бузган адамдарга? Демек бул жерде дагы көбүрөөк түшүнүк алып алсак жакшы болот. Деги деле юристтер менен сөз түрдө иштешесиз да. Алардын жооптору кандай, анан кандай ушул закон боюнча кеңирээк айтып берсеңиз. Мыйзам эч качан скользкий болбойт. Ал Кыргыз Республикасы мыйзамы. Биздин өзүбүздүн президентибиз бар, премьер-министрибиз бар, биздин өзүбүздүн бийлигибиз бар. Ошол жерде четко прописано закон. Жазылып турат тигил жерде: не может быть ограничен доступ к журналисту к информации, представляющей общественный интерес. Полностью жазылып турат да ошол жерден. Не может быть ограничен доступ к журналисту дейт. Эгерде сиздер мага кайрылсаңар, мен деген ал жерге киргенге акым бар да, окуум бар. Мен как потребитель деле кире берем ал жерге. Мен айтып атпаймынбы ошончу? Мен ал жерде чагылдырып бере алам. Кирип туруп. Сиз деле чагылдырып бере аласыз. Эгер ошол законный түрдө эгер алар сотко берсе, сизди сотто сиз утасыз. Сотту айтып берип атпаймынбы мен. Соттошуп көрдүңүз беле дегенди? Айтып берип атпаймынбы. Жана 20 000 сомго ошо соттошуп соттошуп, ошондо 20 000 сомго эле кылып ал калган. просто опасно болуп ал жак бычак бар. А если мындай простой проверкалардан ушинтип бизге ушин кирди деп туруп ошол заявление жазып, биз аларга заявление жазганда, ответный получается. Тигилер да бизге заявление жазган. Экөөбүздүн тең заявление болуп, ошолор менен соттошконбуз. Соттошуп, анан ошол соттон ошентип утуп чыкканбыз, бирок ошондой сумма менен утуп чыкканбыз да. Баягы менин оюм бир адам монтип соттолуп кетсин, анан момундай болуп калсын, жаман болуп калсын деген оюм жок. Просто эле таза иштеп бергилечи деген эле ой да мезги. Исахыр долбоорунун эң биринчи очеред тазалык турат да. Тазалык болду. Статья: не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающий права, свободы и законный интерес граждан деп турат. Закон боюнчачы, что именно считается информацией, представляющей общественный интерес? Бул бир. Силерге
бир видеоңорду көрдүм ал жерде. То, что эч ким кайрылбай эле, өзүңөр эле барып эле, өзүңөр үчүн эле тартып атасыңар. То есть не затрагивайте общественный интерес. Кайсыл видео именно? Ошто бир байке менен кире албай жүрүп аттыңар эле эң башында ушул видео. Именно кайсыл видео ошону Азыр. айтпайсыздарбы? Азыр. Суроону даярдап туруп бериңизчи. Умар. Эдеги деле Айтылды. Бул журналист жерде названиясы деле жок экен да. Умар Даданов менен каттуу кириш болду дейт. И всё. Берсиң. Алда неме да бул производство фирма. Ооба, бул жерде силерге эч ким жалоба бербеди. Өзүңөр эле барып, өзүңөр эле. Сиз каяктан билесиз бизге жалоба бербегенин? Бизге жалоба келди да. Именно Ушу ошол жерге. Видеонун башында көрсөтүп баштабайсыңар. Жок, мы-то не обязаны показывать вам. Именно ошол жердечи. Бизде деген мындай да статья бар. Конфиденциальность деген. Сиз менден сурап атасыз, ким жүрдү сен? Ал тиги сиз ошол жерде иштеп аткан эле сотруднигиңиз болуп калышы мүмкүн. Ал просто баягы элди ойлоп кетти да. Булар монтаж чатып атат ушундай бир жерден жазылып депчи. Анан акырын видео тартат, мага жиберип коет. И вы на основании этого видео. Анан мен деген конфиденциальность бар да, на 100% конфиденциально у меня. Я даже имею право соттон ошол адамды айтпай койгонго. Бирок видеону көрсөтөсүз. Да. Видео бар. Да. Ошондой нерсе. Но суроо. Ушул статья боюнча 4-чү статья. Кайсыл именно статьяда жазылып турат, то, что если вас не пустят, какое правонарушение их ждет? Алар кандай жоопкерчиликке тартылышы керек эгер сизди киргизбей коюп. Анткени чындыгында эми бул жана эле охранниктер менен сүйүктүү видеолорум. Охранниктер киргизбейт биздин эмебиз деп. Анан мен дайыма ой жаратылчу да. Неге алар жоопкерчилик такыр аларды эчтеке кылбайт? Просто увольняют да. Но закон эч ким аларды эчтеке кылбайт. Чындап эле мен да кызыктырган суроо. Ал охраналарда даже неме деле жок да. Охранада даже удостоверениеси деле жок да алардын. Эчтекеси жок, жөн эле формамды көрүп атпайсыңбы нокутта, меники болду мен охранам. Закон боюнчачы? Мыйзам боюнча алардын если частное охранное агентство, у них неме болуш керек, трудовой договору бар болуш керек. Анан ошол жерде удостоверениеси бар болуш керек да, ар бирөөнүн. Бейджик эле эмес, удостоверениеси да бар болуш керек. Киргизбей койсо кандай жоопкерчиликке тартылат? Удостоверениесин көрсөтүш керек. Анан биз бардыкпы? Бизди киргизбей койду да. Ооба. Киргизбей атат. Мен милиция кызматкерлерине чалып атпаймынбы? Алар келди. Келип туруп анан алар милиция кызматкери по идее бизге жардам бериш керек да, журналисттер менен чогуу иштеш керек. Анан это тоже прописано в законе. То, что правоохранительные органы и журналисты должны работать сообща. Ошондой да мыйзам бар. Анан тигилер милиция кызматкерлери бизге жардамдашып ошондо киргизиш керек да тигилерге. Мен фактын көрсөтүп берип аткам. Прям на данный момент. То есть алар келет, сиз видеону көрсөтөсүз, ушунда болуп атат дейт. Алар жардам менен киргизиш керек. Киргизиш керек. То есть уголовный ответственность жок. Те, кто киргизбеген үчүн. Допустим, такыр киргизбей койду да, кибиске окшоп кечөбүн. Аларды жоопкерчиликке тартса болобу? Ооба, албетте болот. Аны сот чечет да. Сот чечет. Залмен жазып көрдүңүз беле ошондой учурлар менен? В принципе, жазбай кетип каласыз го, эмнеге деп кызыктуу да. Менимче, мен просто мен айтып атпаймынбы, сиз сабырлуу экенсиз, мен нерв болуп, псих болуп баарына жазып, баарын каматып, анан эме кылмакмын да. Мен айтып атпаймын тегил. Именно бир жерде ошентип жабылып калсын, анан булардын иши болбой калсын, ошол эле кийипсин, мисалы жабылып тим эле иштебей калсын деген оюмда жок андай. Мисалы заведенияларды баягы элге сен деген минтет да. Даданов баягы ишкерлерге каршы деп ушундай бир нерсени чыгарып алышат да, сөз кылыпчы баягы. Мен ишкерлердин жумушуна тоскоолдук кылып, бизнести уруштетип эле. Мен андай эмес. Наоборот, иштегиле, бирок прозрачный иштегиле, таза иштегиле. Бир гана тазалык болду. Мен башка эч нерсе суранган жок. Тазалап кой кухняңды, бүттү. Иштей бер да ошол бойночу. Ошонто эсте. Ушул суроолорду эмне үчүн берип атабыз? Максат кандай? Эми силер Умардан келгенде эмне кылаарын билгиле. Закон боюнча кандай болчу? Дагы закон жагынан кандай беренелери бар же сизге жардам берген? Эми закон боюнча айтып кетсек, чтобы предприниматели, которые занимаются бизнесом, билиш керек, что мындай экен, булар келсе мындай кылыш керек экен. Дагы кандай беренени айтып кете аласыз? Кардар катары Закон о защите прав потребителей
керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы. Мгм. Кирип көргөнгө укугу бар. Мен тамак жеп атсам кирип Ооба. смело кире берем. Жаңы эле мисалы сизден ошону мен сатып алдым деп коеюн. Бир порция манты сатып алдым. Ошону көргөнгө менин укугум бар. Халат, бахила, чепчик даяр туруш керек аларда. Биздин ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча ошондой болуп туруш керек. Тигилер даяр туруш керек. Пожалуйста, проходите, давайте. Көргүлө деп. Без Мына- корочки эле. Корочка там не нужно. Ооба. Мына ушундай жазалып атат. Көрсөтүш керек. Биздикине баратсаң, жанагынтип тиги кече күнкү барган жердей болуп, жана код, пароль, анан бетонный момундай немелерди коюп салышат да. Жана эшигин өмүрү эч ким ача албайт да. Пароль турат. Ошентип коюп салышат да. Мындай чисто прозрачный иштегисилер келбейт. Ой болду Кухня эле. деген ачык болуш керек. Ой болду эле жана кипске киргизбей ойбоду. Турат да. Ушунчалык нерв болуп ошону секирип эле кетсемби деген ой. Жана эмесинен эле. Кандай? Анда меники мыйзамсыз болуп калат да. Бирок Незаконное эми проникновение түшүнүктүү болуп просто калат. кылбайт экениңиз, бирок оюңузга келип кетеби ушунчалык надел, азыр ушул эле секирип өтүп кетсемби деп. Жок. Андай ого эмес. Тиги эле KFC-ге мен ошолундо 2000 мен такыр кире албай койгон жокмун. Андан качан Чумга киргенбиз. Ошол эле Чумга киргенбиз. 22-жылы, 23-жылы. Анан ошол эле время Бишкек парктабысына деле киргем. Ошол эле KFC-ге киргем, мен барган KFC. Просто жанагы менеджер ар жагынан эшик ачпай койду. Кычыкта суроо. Орусча. Бериңиз биздики кычык эме да. Үнү ар кандай эки тилдүү сүйлөй берет. Тилине караганда үндү башкача. Мен силерди сүрөткө тартып алдым. Сразу. Но я так и не понял, какое наказание за нарушение, потому что там нету именно в статье правонарушение, а также какое наказание за это правонарушение. Сизде киргизбей койду, силер чакырдыңар милициянын кызматтарын, алар максимально эмне жазалат? Препятствие журналиста деген да бар да. Канча штраф? Препятствие журналиста. Аны сот чечет. Кандай чечиш мүмкүн? Алар эмнеге таяп чечет? Бул охранниктерге Препятствие журналиста, передвижение свободный кандай эле? Свободное передвиженияга тоскоолдук кылуу деген да бар. Препятствие журналиста на их работу. Дагы андан кийин анан жанагы нерселер да уже чынанчалык болуп кетсе сот экспертизага кагаз берет. Ошентип анан следовательге берилет. Арыз следовательге берилгенден ал где-то канча 11 күндүн ичинде. Эгерде эки тарап бири-бири менен жарашып болбосо, барып туруп сотко өткөрүп берет. Анан соттун негизинде сот. Но сиз айтып атпайсызбы, четкий жазылып турат закондордо деп? Кайсын айттым? Жана деген кайсын айттым, эмне айтпайсызбы? Өзүңөр мына закондо, бул закон Кыргызстанда четкий барды жазылып турат деп. 4-я статья? 4-я статья? Ооба, сиз өзү, кстати, камераны тиякта каратып коюңузчу, пожалуйста. Дагы бир суроо. Допрос кетти, продолжаем. Любой жака деп атасыз. Бир известный компания бар, напитки газированный. Аларда өзлөрүнүн секреттери бар, мировой. Ал жака кирем десеңер, силерди киргизбейт. Эмне секретный, потому что есть секретная тайна деп атасыңар, өзүңөр элечи. Мен айткан жокмун мындай. Сиз айтып атасыз. Жок, булгача өзүңөр эле ошентип атасыңар деп эле. Качан десем жана дейт го. Ушул заводко кире аласызбы? Секретный жактарга секреттерин узнавать эткени укугуңар барбы? Кызыктуу. Заводко, ооба. KFC-де деле өзүнүн секреттери бар да. Биз аларды мисалы секретин эмне кандай кылып ачыктап атабыз? Биз ачыктаган жокпуз да эчтеке кылып. Эми ошол жакта, именно ошол жакта нарушение. Өзүңөр билесиңер, секрет Coca-Cola дегенде мисалы бир травадан жасалат. Бизде может быть секретин алып келип, ушул секретти может ушудан кылынат. А силер аны секрет деп, бизде противозаконный деп туруп ачсаңар болот да, по идее. Ошол эле моментте сизге секретный деп туруп тиги немелерди, химикаттарды кошуп бере берсечи. Красительдерди, как всегда. Но вопрос в другом. Жок, бербейсиз, папа. Өзүңөр тартып туруп киргизе аласыңарбы ошол жака чейин? Вообще бара аласыңарбы? Жок, бербейсиз, папа. Мен кола эмес. Допустим, KFC-де деле өзүлөрүнүн соустары секретныйлар бар. Вы можете ли выкладывать такое? На основании закона Кыргызской Республики мы можем опубликовать вот это видео именно, которое мы выявили. Какой закон?
В смысле, какой закон? Ну, вы же говорите на основании закона Кыргызской Республики. Какая статья? Да. Как журналист, статья от СМИ. Какое именно? 4. 4. Давайте прочитаю. В Кыргызской Республике цензура в сфере массовой информации не допускается. Никто не имеет права требовать от журналиста предварительно согласовывать сообщения и материал, а также требовать изменить текст или полностью снять с печати материал или сообщение. Также не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающий права, свободы и законные интересы граждан. Опять же здесь вопрос. Здесь написано. Так. Градус накаляется, мен кино көргөндөй эле болуп отурам. Азыр уруш кетем азыр. Контент. Контент. Сиз биринчиден бул законду неге ушунчалык териштирип сурап атабыз? Анткени баардык көрүп аткан көрүүчүлөр ошол эле сиз менен ушуп калышат го, баардыгынчы бир раз и навсегда билип алсын деп атабыз да. Ошондой намерение менен. Поэтому если мушташыңыз келсе, сразу бой UFC устроим деп элечи. Жок. Тигил. Айтып атпайбы? Мен айтып атпайбымбы? Четко там прописано. Не может быть ограничен доступ к журналисту к информации, представляющей общественный интерес. Так жазылып турат. То есть это и описывает то, что можно публиковать. Да. Как я же журналист же. Мгм. А журналист что делает? Журналист снимает на видеосъемку, да? Мгм. На видеофиксацию. Это через юристов проверяли. Да. Мгм. Антпесе биздин бул долбоор собирать, анализировать и 6-7 распространять жылдан информацию бери, мисалы, аз мен сүйлөп атам, 6-7 жылдан бери, мисалы, жөн эле неме этпейт болчу да, Ага. жүрбөйт болчу да болчу проект. Ошол. Как и блогер можно, я же говорю, как и блогер можно заходить, да, в общепиты. Деги деле азыр жакшы инструктаж өтүп кеттик. Кийинки барып турган жактарга жазып алдыңар, эске тутуп алдыңар. Больше закон болжана келсе, баарын түшүнөсүздөр. Эгер сиздерди киргизбей койсо, анда биздин милиция кызматкерлерибизге ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Бир айтамбы? Ага. Эми бул профессионал жакты сүйлөшүп бүттүк да. Эми келгиле ушул маңыздууну сүйлөшөлү. Ушу ишибиздин. Анткени, сиз да журналист, мен да журналист саналам, бирок мен өзүм журналист деп санаганга каалабайм. Мен өзүмдү подкастер катары санайм. Бирок все-таки эгер закон жагынан караганда мен по-любому журналист болуп калам. Кандай болбосо дагычы. Анан экөөбүздүн окшош жактарыбыз да бар. Биз телеканалдарда иштеп кеткенбиз. Сиз каякта иштедиңиз? Мен гостелеканалдарда иштегем. КТРКда? УТРКдан баштап, потом УТРКдан кийин эме Регион ТВга киргем, потом Пирамида ТВ, аябай нааразы болуп кеткем да. Телеканалдардан, Телеканалдардан аябай нааразы болуп кеткем. Анткени бул маселени көтөргүм келип атат. Анткени телеканалдардын мен көтөрүп кеткен эмем бар да, көйгөйүм бар. Телеканалдар килтеген бюджет алат. Государственныйчы, мен государственный иштегем да. Килтеген бюджет алат, это раз. Во-вторых, ал жакта ошол эле отурган адамдар эч качан алмашпайт, это 2. В-третьих, менде идеяларды эч качан колдобойт, это 3. В-четвертых, только өзүнүлөрүн колдойт. Мен соккум келип атат, атайын айтам буну. Анан бир жолу ошо 1 жыл мурун УТРКга барганбыз. Подкастыбыз менен. Биздин подкастыбызды албайсызбы? Биз ошондой сонун идея дегенде, ким экенин айтпайм, бирок мага монтип айткан, сөздөрү процитирую. Мындай скучный контент 2 сааттык өмүрүңдө ичим көрбөйт. Сен никогда не сможешь собрать просмотр таким контентом деген. На данный момент 155 тысяч подписчиков, 10 миллионов просмотров. Кечирип коңуз байке, каяктасыз сиз? Мен айткым келет, анткени бул көйгөй да. Акча эмне үчүн алат анда? Анан өзүнүн проекттерине ал жакта каржылайт да. Бир рекламасы 170 миңби, андан көп тура билбейм, ушул райондо турат. Ошону өзүнүн тааныштарын өбүп коет. Тура эмес. Урматтуу президент, урматтуу Камчы Кыдыршевич, бул жакты чара көрүшүңүз керек. Менимче, анткени бул сиздин жүзүңүз. Телеканалдар, особенно гостор, бул биздин жүзүбүз. Биздин жүзүбүз өзүнүн тааныштарынан сатып берсе, анда сиздин эле репутацияңыз чүрүп салып атпайбы бул адамдар? Мен телеканалдардан ушундай көз карашты алып калдым да, жаман негативный. Тиги мен өзүм дагы жүргөндө ушул телеканалда. Анда не сахар чыга элек болчу. Мен ошондо предлагать эткем да. Тоже? Ооба. Келгиле ушундай ревизор сыяктуу баягы ушундай ачабыз, иштетебиз деп. Ошол кездечи. Андан биздин бюджет жетпейт, анан так тарта албайбыз. Кереги жок андайдын деп ошентип койушкан да. В принципе, ошондой эле болгон экен. Да. Точно такая же система да. Анан келди белесизби? Кайрабы? Кайра мен ошол бала менен Белый домдон жолуктук. Ошондо биринчи жолу кирген болушум керек Белый домгочу. Мен негизи эле политикага жокмун го анчалык деле. Анан Белый домго кирип
ичин көрүп ошентип басып жүргөм. Анан жолугуп калдым ошол журналист байкеге. Жолугуп калып анан ассалам алейкум десем. Анан ошондо эсте тутпай. Мен унутуп дагы калыптырмын да ошондо эсте тутпай. Умар эсиңдеби деп дейт. Сен ушундай проектти мага предлагать эткениң дейт. Анан айттым, мен сага айтпадым белем ошол кезде депчи. Айтканыма жетем дегендей эле. Бул жерде эмнени сөйлөшүп кетким келип атат. Ушул принциптер деги деле бул ушул иш жумуш жактан, тажрыйбадан келет экен, балалыктан келет экен, деги деле көп жактан келет экен да. Мен ушул абида ушул баягы телеканал айтып калган мага аябай стимул болгон да, мен булардын ашам деп туруп аябай ошон үчүн тутунуп иштейт экенсиң да. Сизде деле ошондой по сути. Негизи эле бул азыркы болуп аткан мисалы сиздин подкаст, биздин мисалы ушул Несахар долбоору дагы бир проекттер бар мендечи, ойдочу. Менде вообще 3-4 проект бар оюмдачы, ошолорду ишке ашырыш керек болот. Ошондой проекттердин баарын чогултуп, даже телеканал и в основном YouTube, Rutube азыр канча деген платформалар бар. TikTok, Instagram ошентип иштетсе болот да, мисалчы бийликчи. Мамлекет тарабынан ошентип иштетсе болот. Мисалы бато азыркы карасак ютуберлер, сиз деле ютубер, мен деле ютубермин да. Биз ютубер болуп калдык. Анан ошо ютуберлердин баары ар кайсы жакта жүрүшөт да. Өзлөрүнүн тартып баягы элге жардам эте турган ошондой бир нерсе кылып телеканалга деле чыгарса. Бирок элден сурасаңыздар чыгыпчы. Ал ошо телеканалда иштеп жүргөн Алпар үчүн атын эстебейт го дейм. Бирок Умар Даданов Несахар деген точно эсинде бар да. Бул бир көрсөткүч. Ойлонуп көрүш керек да бул жактанчы. Деги деле анткени гостелеканалдардын кыймылдашы керек. Бул деле жана санэпидин станция менен аябай сиз нерв болосуз го. Мен ушу телеканалдарды эстегенде нерв болуп кетем да. Неге ушунча акча алат, иштебейт, зарплата алат, иштебейт. Телеканалда жүргөндө канча сунуштадым, эч кимисин не поверил да. Мага чындыгында да обидно да. Анан еще мени еще жала чабып, сен бийликке жакын адамсың дейт. Мен так ошол жерден вообще ракета болуп учуп кетип калам да. Кандай бийликке жакын адам? Эгер мени алар өзүлөрү колдобосо. Адилет Нообаев сонун сунуш айтып кеткен. Азыр заман келип атпайбы, баардыгы тартыш керек, өзүнүн ишин көрсөтүш керек. Бизде маалымат жетишпейт да. Азыр жакшы болуп калды, мурун такыр эле эмне болуп иштелип атат, айтып бербейт да, айтып бериш керек да. Ошол жагынан кычыкта да бир сөз пайда болуп калат. Несахар бул госпроект беле? Башталышында. Жок. Биздики некоммерческая деятельность. Эң биринчи выпусктар бул Апрель ТВден башталган. Ооба. Именно Атамбаев малында. Спонсорлук Атамбаевтан болду беле? Жок, андай нерсе такыр болгон эмес. Бул ал жерде как журналист катары, мисалы сиздер жана антип өзүңүздүн проектиңизди алып бардым деп атпайсыздарбы каналгачы. Ошондой эле өзүнүн проектисин алып барып каналга анан ошентип иштелген да. Мен бул жерден тоже в пользу Умар байке кычыкка жооп берип коеюн. Биз азыр Женчик каналы менен иштешип жүрбөйбүзбү? Алар биздин контентибизди алып калат. Алар бирок гостелеканал. Бирок биз алар менен чисто эме деп коет, деловой отношения деп коет. Ошондой да. Бирок мен мамлекет тарабынан бир нерсе болсо, министрлерди дайыма көтөрүп кетебиз. Министрлерди аябай жакшы көрөбүз подкасттарыбызда көтөргөндү. Менимче ким чыныгы жакшы жатса алар мактайбыз. Жаман ишти атканда кылабыз. Ошондуктан телеканалдардын чыгышы мүмкүн, бирок гос бюджетти каржылап атат деген туура эмес. Допустим, бизге эч ким төлөгөн жок да. Бартерный основа болчу. Биздики азыр на данный момент жанагы 8 канал деген биздин видеолорду чыгарып атыптыр. Айтып сурабай. Вообще сурабам эстетика эмес. Мен байкап жүрөм да, канча болду чыгарып аткандарынчы. Качан чалат деп жүрөм мен. Ошондо тура, ушунда көтөрүп кетпейлиби? Неге акча төлөбөйт? Авторский право бар да менде. Сизде YouTube бар. YouTube'дан, тигилер YouTube'дан көчүрүп туруп телеканалга чыгарышат экен да. Менче уят. Анткени бул жака контентке өзүм контент жаратып алгон үчүн түшүнөм да. Көп акча кетет. Менден ушу телеканалдар көп сурашкан. Несахарда видеолорду. Биз чыгаралык сиздерге. Баягы видеолорду эле чыгара берелик дейт. Анан определенный сериясына сиздерге баягы каражат бөлүп беребиз. Анан дейт. Мен такыр макул болбойм да. Анткени бир телеканалга байланып калсаң, ал телеканал бирөөнүкү болуп чыгып калышы мүмкүн да аягындачы. И плюс ошо элдер дагы биздинки мунуку деп теория баштайт. Анан бир адам жаңы элеке айтып кеткендегидей эле да. Атамбаев каржылады, анан тигили каржылады деп ошондой болуп калат да. Анан ошон үчүн мен макул болбойм да. Бир телеканал бул жана гост деп атпайсыздарбы?
гос төлөө эмес, бирок частный интервьюлар бар кылам ошол жактарга. Ал жак болсо мага предложение кылган, биринчи телеканалдын атын айтып туруп, анан Нисахар берүүсү, анан Умар Даданов ушинтип кире берди. Чтобы вы так говорили. Типа таанышканда Нисахар, канчанчы канал, а потом Умар Даданов. Тигилердин каналы менен чык деген да. Бүт барын предоставим сага депчи. Алар менен да макул болбой койгон. Ну, сизге невыгодно. Бирөөнүн пиар кылып зачем? Ошол бирөө каржылады болуп калат да. Канча жылдардан бери ушул Нисахар долбоор келип турган, анан аягында ушинтип калса. Жеңилдин дегенге барабар турбайбы сиз үчүн? Аягы ошол рекламаларды алганда да ошондой да биздики. Тамак аш жаатына тиешеси жоктор болсо жакшы да. Мисалы строительная компания ошондой. Ушундай сонун долбоорлор Нисахар менен Акта подкаст дайым рекламодательдерге ачык. Жазып кайрылыңыздар, реклама сатып алыңыздар. YouTube'да дегенде бул башкача деңгел, просмотр жагынан статистикасы бар. Ошондуктан реклама сатып алыңыздар келсе, Нисахардын деле ал жакта описаниясында бар да, почтабы же эме бар сизде байланыш. Биздин номери турат. Баягы ким каржылайт деп берет да биздечи. Ошол эле биз деле жана рекламанын аркасы менен эле жүрөбүз. Бир байкер Москвадан жана демелер ташыйт. Көрүп атам. Москвадан салып берет го. Салып берген, мисалы сиз эмне холодильник саласызбы, велосипед салып бересизби, анан ошону Кыргызстанга алып келип берет. Ошол байке менен эле иштешебиз. Анан ким каржылайт бизди? Эмне бол кийимим. Ава деген магазин бар дурдой базарда. Ошол жактан кийинебиз. Кийим жөнүндө. Ошондой. Культура менен, салам алейкум. Биз кийип жүргөн кийимибиз дайыма культура менен. Биз авадан кийинебиз. Ошондой. Деги деле каржылоо маселеси бул өтө тоже татаал нерсе да, анткени кызыктуу да, элдин баарына кызыктуу. Раз уж кызыктуу кеттик сүйлөшөлү. Бул каражат маселеси. Сиздин каржылооңуз ошол реклама, анан эме дедиңиз. Донат да бар да, кийим донат, чөө донат деги деле. М-банктар чыгып калат го каржылаганга. Ал жактан бирөө ыргытабы ыргытпайбы? Жок. Так ыргытпайбы. Бирок комментарий дайыма жазат го, мен укканда. Колдойлуу деп. Колдойбуз, анан салып койдук, анан ошондой болор. Жок, кандай жок бизде. Мен лично 200 сом салгам. Бир чыгарылышта. Анда сонда 7 сом чыгып калат. Эң көп канча акча? 5 сом. Бир жолу 5000 сом чыккан. Көбүнчө элдер менен сүйлөшкөндө алар ойлойт экен да, наоборот ушуларга эл аябай колдойт. Комментарий чындап эле дайыма жазат да. Булар нормально акча алат болуш керек деп. Көбүнчө адамдар менен кеңешип көргөм, алар баары да ойлогон. Булар наверное бир выпускта 100 000 сом салып турат болуш керек, баары да бирси. Канча 200 000 адам көрсө хотя баары 20 сомдон салса эле канча акча деп ойлойт экен да. Бирок чындыгына келгенде андай болсо мен билбейм. Инстаграмдан кийим саткан магазинде реклама кылбайт болчусум керек менчи. Чындап айтсам. Китайда ойт болчумун азыр биздин машина фин. Билбейм, ушундай укканда жүрөк ооруп кетти го. Анан баягы YouTube'дан дагы табышат деп айтышат. YouTube'дан эле түшпөйт акча. Мен түшүндүрүп бербеймби? Мен как раз ушул маселесин. Аябай YouTube'дан айтор көрүүлөр канча төлөнөт? Чет өлкөдөгү көрүүлөр көрүнөт. Анткени Кыргызстандын ичинде көрүүлөр үчүн төлөм. Россияда окшошпойт. Россияда мурун кача кичине жакшыраак Россия бар болсо. болчу да мурун. Азыр Россияда жок. Мен айтып кетип алам, биздин көрүүлөрдү билесиздер. Бир айда максимум дегенде $200 чыкты. Максимум. Бул 4 чыгарылышка. Жакшы көрүүлөр менен. Биздики даже көп экен, Көп экен сиздики. Сиздики канча чыгып калды YouTube'дан? Биздики билбейм. Бир айга. $80, $70 ошондой болуп калышы мүмкүн. $100 өйдө берилет го. Анан иш кылып мен карабайм деле аяктачы. Үмүтүң үзүп каласың да, бирөөдөн күтүп аткандай болбойчу, андан көрөчү. Анан жүрүп эле анан карасаң ошол 8000 сом чыгып калып түштү, түшпөсө жок. Мурун болсо, мурунку биздин ютуберлер жана башында баштап кеткендер, ошол эле жана биздин жана достор бар го, Нурлан Мирзаматовдор. Алар да подкасттар түшүрөт, Классик креатив группа. Ошо менен мурун Нисахар иштешчү да. Эң башында еще Россияда иштечү да. Ооба. Анан реклама да бар болчу да, жана YouTube'да басканда, мисалы, башында реклама кетчү эле 30 секунд. Ооба, башында все стабильно. Ошол да бар болчу да. Анан Кыргызстандын ичинде да монетизация да бар болчу да. Ооба, чорный списокко кире электе. Элестетиңиз, ошондо миллион просмотрга канча берилчү экен. Жакшы эле төлөнчү. Мурун аябай жакшы болчу экен да. Чисто YouTube менен жашырса болчу да. Азыр ыктыярчылар деп айтмакмын, ютуберлерди. Чисто реклама. Бирок реклама чындыгында достойно. Ошондуктан сатып алгыла. Нисахар YouTube каналына кирип ал жактан реклама боюнча кайрылыңыздар. Бизде да описанияда почтабыз бар.
реклама аркылуу кайрылып, сонун рекламаларды алып өзүңүзгө пайда алып келсеңиз болот. Ошондо сизде мага кызыктуу өзүңүздүн производствоңуз барбы, жокпу? Жок, бизде Такыр жок жок. андай. Производство негизи эле общепит жөнүндө жок. Бирок по идее ойлонуп көрсө, эгер Нисахар өзүнүн общепитин ачса, типа амбассадор стабильности и чистоты болмокко дейм э. Жакшы болмок. Элге Жакшы. үлгү болмок. Эгер инвесторлор бар болсо. Айтып коелу. Эми баягы мындай экен да. Быйыл кандай ойлонсоң, мисалы эмдиги жылы ага окшош эмес оюңчу уже. Мен башында жок дечимин да, менчи оюмда. Андан келип туруп ойлоп калдым да, почему бы и нет? Эси үлгү боло тургандай нерсе ачылса да. Таза иштесеңиз. Таза иштеп, бүт сервис, биз сервистен бери карайбыз да, мисалчы. Мен ошону карайм да. Өзүңүздүн эмеңизди өзүңүз текшерип турсаңыз, Э. уламы сайын барып элечи, коркутуп эле өзүңүздүн сотрудниктериңизди. Ошолмокто мындайчы, мисалы мен магазинге киргенде, магазинге кирип баратканда жана кассир отурат да. Мен кстати кассир болуп да иштегенмин мурун. Кадимкидей эле келет, өткөрүп коюп берип, содаңызга рахмат, келип туруңуз депчи. Ошончумун да. Жанагы барго, ошол жерден башталган да меникичи негизи. Ошол нерсенин бүт баарын кызыктуу. Анан магазинге киргенден баштап ошол кассир ал магазиндин жүзү болуп эсептелинет. Ооба. Она всегда должна улыбаться, учрашып элдер менен ошончу керек да, анткени уже обслуживающий персонал болуп кетип атат да. Ошондон бери карайм да менчи өзүм. Официант келди. Келип вилка кашыктарды коюп кетти сиздергечи. Кандай кылып коюп кетти ал вилка кашыктарын? Өзүнүн тартиптери бар. Келип биз киргенде мисалы жана гостевой менеджер, хостес деп коебу, алардан бери кандай учрашып, киргизди. Устав фамилиялары бар. Анан ошонун баары тең бизде сакталыш керек. Аны бирөө караш керек. Аны карабасак, конечно, жанагындай беспределдер башталат. Азыр ага да келебиз. Ал да кызыктуу тема. Бирок ага чейин бул суроону бербей өтпөсөм, бардыгы хайт этет. Бул суроону сиз миллион жолу уккансыз. Бирок тем не менее. Кукулов байке менен кандай анан? Жакшы. Сизчи деп. Вообще тааныш эмеспиз. Тааныштырып койбойсуз. Эрлан Кокулов байкебиз баягы Нисахар долбоорунун основатели, Нисахар долбоорун ачкан адам, элдик проектти баштаган адам. Менин оюмча ошол Кыргызстандын келечегине, бул жаш муундардын ден соолугуна көп бир чоң бир салымы бар да, ушундай бир чоң проект ачкан. Көбүнчө интервьюларыңызда айтып кеткенсиз го, ал всё переди, ал тиешеси жок, берип койду, эчтеке жок депчи. Бирок мага кызыктуу да, ошондо Нисахар принадлежит вам только. Да. Сиздин прям кадимкидей могу кружкамага ээ болгондой. Бүт документациясын бүт баарынан тең. Аны эмне жашырганда эмне, аны ачык эле айтам, жанагы депутат болуп ошол мандат аларда эле полностью бүт баарын тең документациянын баары тең мага өткөрүп берген. Анын тиешеси жок болсо Нисахарга. Бирок акыркы жылдары 3 выпуск чыкты Эрлан Кокулов менен. Ошону айтып бересизби, эмнеге ал жакта жүрөт, депутат болуп алып, же ансыз иштер бүтпөйт атабы сизде? Же крышаңыз болуп берип атабы, кандай? Же крышасыз иштер бүтпөй калды? Жок, андай деле эмес, жанагы крыша деп азыр андай заман эмес да. Бирөөнү бирөө крышабайт этип, анан бир нерсе кылып, андай эч нерсе жок. Айтып атпайм, по документациям бүт баары тең өзүмдүкү. Я лично имею право, мисалы сиз менен чогуу деле барып деле бир жерде тартып келе берсек болот. Ал эле депутат эмес, мисалы ошол эле башка депутаттар менен деле барып чогуу тартып келе берсек болот, как СМИ. А если там правонарушение болотса, жанагындай нерселер болотса, анан барып баягы элге пайдасы тийип атса, почему бы и нет? Менде ушул жерденчи, менде мечта бар болчу да, как-нибудь Нисахар попасть. Просто ушундай кызыктуу болчу да. Мага кызыктуу, канча лайк чогулса биздин көрүүчүлөр, мен комментарий калтырып кетем. Ошо комментарий канча лайк чогулса, я смогу с вами сняться в одном видео, сиз менен чогуу жүрүп, ошо ролду аткарып. Корочка бар, если что. Билбейм мен канча лайк. Бирок сиз макулсузбу, эгер мындай чын эле көрүүчүлөр кааласа, бир выпуск мындай спец выпуск болсун, бир жакты тандайбыз, барып, мен бир орус тилдүүмүн, орусча болсо орусча калчылдатып келейин. Ал тиги кеп калчылатуу эмес. Мен тамаша катары. Биз менен чогуу барсаңыздар болот, ооба. Канча лайк? Лайкты өзүңүз айтасыз го дейм аны. Баягы эми биз, если честно, жана. Эгер бирок анда макул, сиз макул болсоңуз, в принципе, аз эле лайк айтып коелук, 1000 лайк ошол комментарий чогулса,
мен Нисахарда өзүм бир кыялымдын бирин аткарып барып Ал. бир чогуу кирип сиз менен жарымдашып көрүп анан өзүм да бир влог тартып кетем чекесинен карап кандай болот экен процессиңизди көрүп кетсеңиз болот. Ошондо көрөсүздөр да баягы нерсени жана адреналинди. Немеге барганда башында эсимде бар. Мен жана жаңы Нисахардан алып барып баштаганда жүрөк түкүлдөйт. Баягы бизде кирип баргандан баштап чыкканга чейин мыйзамдуулукту сакташ керек да. Туура эместе сүйлөп албаш керек. Сиз мисалы чоң предприятиянын ээсиз, хозяинысыз, сиздин юристтериңиз бар. Анан ошол эле время камера тартып атат. Биз сүйлөп берип атабыз, биз үлгү болуп берип атабыз элге. Момундай кылыш керек деп үйрөтүп атабыз өзүбүзчө. Көрсөтүп берип атабыз. Анан ошол эле время тигил кыйкырып өкүрүп жумалап атса, кийимиңен тартып атса ошол маалда да сиз деп турабыз да биз. Ошол стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость. Анда Мен бир бир- жолу эсимде бар, бир СБшник колдор титирейт, монтип атат. Чаба берчүдөй болуп атат да. Мен айтып атам, сен билтеген Азия-молдон болгон. Сен Азия-мол торговый центрдин сен СБсың. Где стрессоустойчивость? Эмне титирип атасың деп атам да. Титирейт элечи. Баягы жини келип атат да. Анан ошондо айтып атам. Эгерде сиз деп атам ушинтип бул жерде алдагантип нервный болуп жүрсөң, бул жерде кирген адам кантип өзүн коопсуз сезет. Эгер Э. сен кайтарып жибердиң Ооба. урут салайын деп атса. Ооба, ошондой да. Анан кичине эле бирдеке болсо чуркап барып эле жана антип андай болбош керек. Жанагы эле да, жана ошол деле сервиске кирет. Күлүп туруш керек алар. Жакшы отношение кылып туруш керек элдер мененчи. Сиз Кокулов менен иштеш баштадыңыз башында. Өзү Кокулов ким болот сизге? Подкастта айтып кеткен, мен айтсам болот. Алыс тууганыңыз болот. Ооба, байкем болот. Ооба. Тууганчык чайыбыз бар, ооба. Ага. Кокулов Эрлан 7-чи сессиянын депутаты. Бирок 2-3 жылдын ичинде уже бүтөт ал сессия. Анан депутат болбой калса, кайра келем десе, Нисахарга аласызбы кайра жумушка? Жакшы. Мындай Эрлан байке заявканы таштап кетиңиз, если что рассмотрим. Ойлонуп көрөлү. Ойлонуп көрөт. Немеде Мен айтып атам. баягы барир основатель проекта Нисахар это Уважение болуш да. керек. Биздикиндей. Ооба. Ал Эрлан Кокулов, Эрлан байке. Ошондо келем десе, ооба дейсизби, жок дейсизби, кеткенге мажбур болосузбу же кандай болосуз? Жок, мисалы эгерде ошондой болуп кетсе, пожалуйста. Балким чогуу. Ооба да. Наоборот, чогуу иштешип ошентесиз. Орус тилдүүлөргө Эрлан байке барып, кыргыз тилдүүлөргө сиз барып. Мындай айтканда. Айырмасы жок. Акыркы убактарда блогерлер, активисттер депутат болуп атат. Бул жанагы Эрлан Кокулов, Улукбек Карбек уулу депутат болуп атат. Сиздин максатыңызда бийликке барганы максатыңыз барбы? Жок, мен бийлик барган максатым жок. Ошон үчүн мен негизи эле политикада жокмун да. Биздин Нисахар долбоорун деле көрүүчүлөр азыр көрүп атса керек. Калайт деле болуш керек. Билишет да. Жок, көбүнчөсү жазат ушу. Наоборот, депутат Барсаң болмок дейт. Анан баягы ал нерсе эмес. Негизи биздин азыр кылып аткан жумушубуз элге пайдасы тийип турса эле, ошол эле жумуш. Деги деле Биздин ошо азыр и так бошобой атабыз азыр биз. Анан тигил жака барганда ошо деги деле могу блогерлердин депутат болуп атканына кандай карайсыз? Ошол эле Болот Ибрагимов деле жана кошуп кетсе болот списоккачы. Көп эле да, чынын айтканда. Көбү дагы попытка кылып алар өтпөй калды еще. Кандай карайсыз алар? Туурабы, туура эмеспи? туура эле менин оюмча. Анткени иштеп аткан нерсесин элге ачык айкын көрсөтүп беришет да ошол жерденчи. Кандай болуп атат, негизи эле эмне туура эмес болуп атат, вообще внутри системы какая там, что там творится, да? Ошону бүт баарын бизге көрсөтүп беришет. Так, еще кычыкта суроо бар экен. Совещание болот. Шыбырашып достор. Да, эмнени сурасак деп. Мен тиги жанатан бери айтып атпаймынбы, тиги көрүүчүлөргө айрыла кетейинчи, тиги убакыт аз болуп атат кетейин деп. Бул жерде дагы бир саат отурсалчу деп болуп атабыз. Сиздер ушул жерден жактууну басып кетсеңиздер болбойт, анткени чындап эле почти мажбурлап калтырып кеттик Умар байкени. Умар байке ушул жерден биздин подкаст жөнүндө бир эки ой айтып кетпейсизби? Анткени көп жака барып келгөн, сиз айтып атпайсызбы? Это впервые, что ушунчалык узун еще мындай суть раскрывать этет. Кандай баа бересиз бизге? Жакшы, из 10 10. Ооба. Жакшы. Баягы ушинтип сүйлөшүп, маектешип отурсак, мисалы көрүүчүлөргө деле кызык болуш керек. Баягы интервьюлардан бат-баттан эле кетип каласың ба?
Анан бул жерде кычык дейсизби? Атын дагы жакшытан болуп турсуздар. Анан кычык деп. Анан ушундай мындай башкача бул уже новшество деп койсо болобу. Жаңылануу бизде мындай жок да. Жакшы нерсе бул. Ошондуктан врывается сейчас кычык и суроосу менен. Оготос. Жакында эле Эрлан Кокулов бир түнкү клубка барды эле. Ал жерде ал жака аны Каяктан эле тоготосуз? кепка менен киргизбей койгон. Дресс-кодко таяныпчы. Сиз бардыңызбы ошол жакта? Баргансызбы ошол жака? Может быть, барбасаңыз, анда кандай маалыматтарды сизге Эрлан Кокулов айтып берди эле ошол жөнүндө? Мен ал жака мага чалып калышты. Андан кийин баргам мен. Барып анан барсам тигил Эрлан аке жана кирип ошол жерде бир сыйра карап чыгайын деген го дейм. Ошондой болуш керек. Өзү бар болсо жакшы болмок азырчы. Анан баягы бирөө үчүн жооп бергенде баягы мен всегда айтам да киргендечи, вы за себя отвечайте дейм да. Ошон үчүн мага жеке мен өзүм суроо болсо жакшы болмок. Анан ал негизи эле азыр кепка жөнүндө болуп атат на данный момент. Кепка жөнүндө болгондо бул деген любой адам кепка менен болобу, мисалы сиз куртка менен киргиңиз келип атабы, куртка менен кирип отура берсеңиз болот ошол. Деги дресс-код деген бул туура эмес. Дресс-код вообще туура эмес. Бул мисалы сиздин кийимиңиз меникине караганда начарыраак деп дискриминация людей бөлүп койгон болуп калат да. Ал мисалы неме дейт? Мисалы менин үстүм жакшынакай футболка турат, анан спортивкасын кийип алам да. Бир жакка кирип баратсам, ал айтат: "Вы сейчас в спортивном, поменяйте и проходите". Я говорю: "Девушка, может мне брюки снять? Если у вас такие правила". Правильно? Мисалы эми алардын өзүлөрү мыйзам чыгарып алып эле анан ошо менен кыла береби. Негизи эми ооба таза тыкан кийинип барыш керек. Анан баягы анчалык эмес да. Бул мыйзамда жок нерсе да. Бул этикага кирип калат го дейм. Демек буну эгер киргизбей койсо киргенге мен толук немем бар. Мен кире алам ал жерге. Ошол жерден милиция кызматкерлерин чакырганда алар деле айтат: "Киргиле" деп. Кирип отуруп эле деп айтат. Ал деген общественное место. Просто частная территория под общественное место да ал жер. Мен киргенге укугум бар. Кепка менен болобу, эмне менен болот, киргенге укугум бар. Просто айтып атпаймынбы, жана этикага ошого эле болуп калбаса, а так бул жерде конкретный мисалы запрещающий мыйзам жок. Анан фейс контроль деген нерсе бар. Кирип баратканда монтуп туруп камераны каратат, камераны кара дейт. Мисалы кычыктар менен чогуу баратабыз да, кычык дейсизби? Анан сиз болуп чогуу баратабыз төртөөбүз, анан бардык турдук, анан камераны карагыла деди, камераны карадык да, үчөөңөр кирип кеттиңер, мени некрасивыйсың, сен сулуу эмессиң деп туруп киргизбей койду. Сен не сахарсың деп. Мындай. Ошол сулуу эмес адамдарды киргизбеген заведениялар бар биздечи, Бишкекте. Ал да дискриминация. Я давай доберусь деп койбойсузбу? Ал дагы дискриминация людей, бул такыр болбогон нерсе бул. Сен келбетиң сулуу эмес деп аны Кудай таалам жараткан да аначы. Ошондой болуп. Анан ар бир адам өз-өзүнө сулуу да. Анан тигил жака сен ошентип жана фейс контроль деген ошол эле да. Бетиңдин контролу деген сөз да бул, мисалы. Кыргызчага которгондочу. Анан ал мисалы может биринчи курс, может экинчи курс. Анан психический может ошол жерден жана дискриминация болуп, давка болуп барып суицидка чейин барсачы. Элестетиңиз, чогуу сиз 19 жаштагы баласыз. Досторуңуз менен барсаңыз баары кирип кетип жалгыз калып калдыңыз да. Бул ошол дискриминацияга барабар да, бул өмүр бою калат да анын оюндачы. Ал нерсе да болбош керек. Мен бир 2 заведениядан илим тургандарды ошону алдырткам да. Бирөөсү такыр эле чаптап салыптыр, аны сыйрып сындырып алышкан. Турат дресс-код, фейс контроль деп кадимкидей эле чапталып жабышып турат да. Биринчи эле закон. Закон кылып. Ал жерде да публичный офертадан, ал жерден да мыйзамсыз нерсе да. Биринчи кыргыз тилинде кетиш керек. Ал тигил англис тилинде жазып салган такыр элечи. Кыргыз тилинде кетиш керек. Тигил ошол англис тилби, орус тилби, ошондон биздин тамга кичинекей болбош керек да. Чоң боло берсин, андан бирок бирдей болсо боло берет. Тоже дискриминация барабар болуп калат бул жагда. Ал айтып атпаймынбы, публичный оферта. Ал жерде жазылып туруш керек. Мисалы ал бир бренд эмес. Samsung мисалы алсак, Samsung деп жазыла берсин. Бирок Samsung'тун мисалы которулушу жок да, баарыбыз эле Samsung дейбиз да. Ал мейли андай бренд болсун. Анан жанагы элге маалымат бере турган
информационная доска деп коелу. Ошол жерде обязательно кыргызча жазылып туруш. Анысы да тура, анысы мейли. Просто жана дискриминация болуп атат да бизде. Аябай көп андай заведениялар, чын. Жашооңузга аябай кызыктуу эмеспи? Мен кассир болуп иштеп көрдүм, анан деги деле ага чейин дагы көп нерсе жакта иштеп көрүппүз, телеканалда иштеп көрүппүз сиз менен. Жашооңузда ошо принциптер кызыгуучу, ошо телеканалдарга каяктан пайда болуп калды, кантип барып калдыңыз? Мени лично атам просто 17 жашымда сүйрөп барып могул жакта стажер болосуң деп туруп, үйрөн деп туруп киргизип койгондо мажбурлап 5655 сом зарплата алып, жарым жыл иштегем. Только тамакка ашка жетчү. Бирок кандай тажрыйба алып, азыр ошол как раз таки подкастта колдонуп турган нерсе болуп калды да. Ошондуктан бул да аябай маанилүү нерсе. Сизде кандай болду? Меники бул жактан негизи эле келип калганбы? Негизи ушул алпаруучулукка, ведущий. Каяктан кызыкчылык пайда болду дегендей. Меники кичинекей кезден эле, по-моему. Кичинекей кезден эле. Эсимде бар. Музыка угуп, анан жанагы ырларды жатталган эсимде бар да. Ошол азыр канча жашта элем эсимде жок. Анан айылда өстүм да менчи. Айылдык балам. Анан кезүүдөн малдар келди. Анан ойларды байлап, анан жана алма турап берчикпизчи. Анан ошондон тиги неме апам уйсап атат. Так, уйсап атат. Мен бер жакта туруп алып, неме цена издеп жүрөм өзүмөчү. Чыгып ырдагым келип атат да, ошол ырдычы, ошол эсимде бар, чыгып алып кыры ырдап берип аткандычы. Ошондой. Анан мугалим баласымын менчи өзүм. Бул жактан да окшош жактарыбыз бар экен. Мен да мугалим баласымын. Атыңыз Умар эмеспи? Анан тиги Нурсейт Анаркулов, не сахарный. Мага хочется. Я так попробую по-любому. Предложениени алып чыгып жүрбөңүз банктын. Анан тиги ошол анан мугалим баласымын да, анан кичинекей кезден эле ошол ценага чыгарып, алпаруучулукка ошондой түртөрчү да, жана дипломацияларды айтып жүрчүмүн. Микрофон менен айтып деги деле байланыш болгон. Ооба. Дипломацияларды постоянно ардайым айтчумун да. Азыркы чейин эсимде бар. Анан мектептен жүрүп ошол алпаруучулукка ошондо кызыккам да мен. Негизи юридикалык жакка аябай кызыкчумун. Юрист болом деп жүрчүмүн да. Ошондо сиздин эки максатыңыз бирге биригип калган экен да. Эми баягы Кудай таалам эмнени неметсең, баягы ниет кылсаң ошолун берет экен. Бул жактан ошо биздин көрүүчүлөр эгер бириңиз үчүн да кыялдансаңыз, эч качан чыдабаңыз. Ооба. До конца барыш керек да, аягына чейин барыш керек. Андан кийин немеден окуу жайдан деле ал жактан дагы мен немем кличкам бар болчу, ведущий деп койчу менчи. Ведущий, анан Даданов деп койчу. Даданов кандайсың деп элем. Атымды эч ким билчү эмес да ошол кездечи. Ал жактан да алпаруучулукка кызыгып жүрүп, анан окуп жүрүп эле жана НТС телеканалына барып ошентип үйрөнүп жүрчүмүн да. Жөн эле кофе алып келип берип журналист байкелерге. Бар болуп тиги бекер жүрчүмүн. Эмне кылып атышат, кандай негизи эле кантип алып барышат, вообще процесс кандай экенин ошентип үйрөнүп жүрчүмүн да. Демек чындыгында кинолордогудай го, жана кофе алардын арасында жүрүп, ооба. бирок ким ойлогон, Анан шылдыңдашат бирдекени алып келип бер деп барып тиги эжеден барып сурасаң, вообще ал эже башка жакта иштейт, ошондой да. Баягы коллективде боло берет го арада. Анан ошентип үйрөнүп жүрчүмүн. Кечинде супермаркеттерде иштечүмүн, кечкисин көп жерде иштедим. Керкелер таксовать этчиңиз. Ооба, таксини жакшы эле таксовать эттим мен. Азыр тышадыңызбы? Мурунку интервьюңузда айткан экенсиз. Нет таксовать этип турам деп. Жок, азыр чыкпай элем мен. Кудайга шүгүр, хотя бы анткени Тигил эң биринчи очередде эми кээ бирдө чыгып таксовать эте койгуң келет. Анткени мындай 1000 сомдой таап алсаң, бензиниң чыгып калып атпайбы? Анан жок, чын эле. Анан баягы коопсуздук маселеси болуп калат да кайра элечи. Ооба, балким бирөө ошол сиз жеп көргөн түшүп калып, ооба да. ошол жерде Кимди салып атканын мен каяктан билем. Ошондуктан менде да бир досумда окуя болуп кеткен. Таксиге бир адам ушинтип түшүп калыптыр да, бычак менен. Ал простой эле адам бири-бирин тааныбайт, анын апасын болгондо, а сиз менен билбейм. Андайлар көп эле кездешет. Мен ошол мурун таксиде жүргөн учурда деле андайлар болгон. Кандай окуя болду эле? Самый запомнившийся. Бир 4 бала отуруп Бишкектин чет жагына чейин айдатып барышкан да мындай. Анан аякта айдап жүрүп, анан бир жакка кайра тияка кайрыл деди. Анан мен айтып атам, байке болду, мен тиги счетуңар көп болуп баратат буякта депчи. Мен уже кечкерээк болуп атат да менчи.
Анан каяка алып барайын десем, же конкретный немени айтышпай жөн эле айдап жүрүшөт да, тигил жака деп. Анан ошентип айтаар менен эле сразу ошол жерден машинаны токтотуп чыгып алышып, урушуп менен жакалашып ошондой болгон да. Бул өлүп калса деле калса өлтүрүп салышы деле мүмкүн болот. Ооба, ошондой болуп атпайбы? А тигилерди мындай карасаң неадекватный люди да. Мындай под чем-то были да. Бир нерсе употреблять этип болгондой көрүнгөн да магачы. Анан да эмне болду эле бир жерден тигил Мавракин телефонун тешип атат анткени. андай историялар көп эле болот. Азыр да бир эстеп кеттим просто. Буну айтып албасам анан кыжалат болом, үйгө барчу ушуну айтып албай деп. Давайте угатабыз. Тигил жанымда бир орус эжеке кетип баратат анан бир маал эле моя голова деп эле кыйкырып атат. Мен непонятно да, карап эмне болду эжеден. Десем, ты только что меня этот неме дейт, ударил дейт. Об лобовую дейт. Башын кармап турат. А меники лобовояда трещина бар болчу. Анан ошол жерге урдуң деп мени элестетиңиз. Жөн эле подстава да. Коркутайын атайын что-то подсыпать. Ошондой. Так, bizde уже даже свиттерди өчүп баштап атат. Походу, бул знак болот окшойт, что нужно побыстрее, да? Бир эмен дагы Даданов байкенди аябай чакырышып, бирок анда мондай кылалы. Жакшы эле сүйлөштүк, көп убакыт өттү, бирок мен тойбой калдым. Бирок көрүүчүлөр бул чыгарылышта 15 000 жактыруу чогултса, экинчи жолу келип бересиз. Жактыруу деген Лайк. Сөз бересиз. Макул. Марбайке сөз бер, ошондуктан жактырууну аябай баскыла. Экинчи жасарталы. Анда эмесе биздин адаттагыдай эле кыска суроолорубуз. Берип, буга кыска жооп берсеңиз болот, узун жооп берсеңиз болот, походу кыска жооп бересиз окшойт. Но өзүңүз калыбыңыз менен. Анда эмесе даярсызбы? Акча деген эмне? Акча деген күнүмдүк окат. Бир учурда канчалык көп сумманы колуңузга кармап көргөнсүз? Машинаны канчага сатты элек? Мурун бир машина бар болчу, ошону сатканбыз где-то бир 4,5 сатканбыз. 4,5. Ошол эң чоң сумма болгон. Кайра эле машина кетирдиңиз? Мен үйдө алып кайра башка үй 40 000, 45 000 доллардай. Бул үйдүкү. Всё. Сүй деген эмне? Бакыт. Эң чоң сүйүңүз кимге арналды эле? Апама. Бакыт деген эмне? Сүй деп коесуз. Бакыт деген. Мындай конкретно суроолоруңуз бар. Жана сүй деген эмне десе? Да. Мен жаңы жылды күтөм деп. Көрдүңүз беле? Жаңы жыл үчүн арамбы, арамасыз? Жаңы жылыңар менен апама салам деп. Досторум бар дейт. Бул бактылуулук, бул баары ден соолукта болуп, ден соолук үчүн болуп баягы ата энеге келип эле такалып атат. Мен кеч кайра эле ата энемди элестетип элечи. Ата энем бактылуу болсо, мен деле бактылуумун да. Накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Бул накта деген чыныгы деген сөз түшүн. Чыныгы, накта. Общепиттерге да накта болуш керек эле. Тазараак жүрүп. Санэпидстанция, салам алейкум. Накта санэпидстанция. Кыргызстандагы эң накта адам сиз үчүн ким? Эң чыныгы адам баягы ушул жарык дүйнөгө алып келген менин ата энем деп айтсам болот. Элим бар деп атпайсызбы? Сиздин артыңызда канчадан катталуучуңуз бар, сизди көрөрмандарыңыз бар, сизди колдогондор бар. Аларга эмнени айтып кетмексиз? Чындыгында жана дагы мени аябай удивило. Көп акча салат деп ойлочумун. Аз акча салат экен. Колдойсуз дейт, бирок түкүрсө көл болот дегендей эле. Хотя бы 10 сомдон мен да сизге 20 сомдон салып турайын, аркачы чыгарылыш чыккан колдоо катары. Мен да катталчу салып турса, биз ойлойм, Нисахардын жок болгонуна эме болобуз да, тоскоол болобуз. Нисахар канча кылымдарга чейин улансын, берилип жакшы ошо татыктуулар, анан бул нерсе улансып кете берсин да, анткени тазалык динибизде да айтылып кетет. Ислам бул ислам жармысы бул тазалык деп. Полностью эле. Да, негизи тазалык деп. Ошондуктан таза болуп кармаш бул да парз, достор. Ошону да эскертип аталы. Ошо уделять эткен нерсе бар, сакалчан байкелер дагы бар. Алар да ушул карабай коет. Ошолор кичине эме жоопкерчилик сезсин. Өзүңүздүн көрөрмандарыңызга кандай сөздөр айтып кетмекчисиз? Өзүбүздүн көрөрмандарга, колдооңуздарга чоң рахмат.
ошол ишкерлерге кайрылым, таза иштеңиздер. Же болбосо Баягы башталат. таза иштеңиздер. Таза тамак жасап, адал акча табыңыздар. Ошол. Кычык бүгүнкү коногубуз накта болдубу? ооба накта болду. Урматтуу көрөрмандар, ушул жерге чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүн бизде конокто Умар Даданов, Нисахар байкебиз келиптир. Бирок биз Умар Даданов байкебизге белек бердик. Сахар жашоосу таптуураак болсун, коопсуздуктардан коопсуз болсун жашооңуз деги деле ушул айтпайсыз канча учурлар болуптур, салып салгандыктар деги деле жараткан Алланын баары сазайын берет. Ошондуктан өзүңүздүн жоопкерчилигиңерди сезип жүргүлө. Деги деле Нисахарды колдойм, жактыларга басып жүрөм. Рахмат. Колдооңузга рахмат. Сизге дагы ийгиликтерди каалайм. Накта подкаст менен Нисахар болду бүгүн. Ошон үчүн көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Адаттагыдай эле накта сезимдер, накта конок, накта алып баруучу. Анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.